алтындан банкрот болдум деп атпайбы, ал деле факт эмес да, чектери жок, доказательстволор жок. Биз деле айта бербейлү, 2 миллион мындай кылдым, андай кылдым деп. Баарыбызды бирдей алдап, Хамзаев досум деп Султан Матиевди мен камалышын каалайм. Канча касал болду, давление болуп, жыгылган күнмөн болду. Мотивация алып, ушундай болушум керек, ушундай иштешим керек деп мындай мотивация алып жүргөм да всегда. Ушуну кылсак эле миллионный компания кылабыз. Экос партнер боло элесем, мага инвестор тартып бер. Ушу менен болуп кетебиз, миллиардный компания болуп кетебиз. Номерин берсеңер, мен Султан Матиевге кантип байланышсам болот? Африкадагы 1 тонна алтын алам деп алдандым деген окуясы бул толугу менен калп окут. Бул маалымат бизди шок абалында калтырды. Дал ушул жерде жабырлануучулар топтолуп келип, жамааттык арыз жазып атат. Адамдардын ачкөздүгүн колдонуп, көбүнчө сулундар ошого илет да. Бул реалити эмес, бул реальный бизнес. Биз буга чейин Султан Матиев миллион сомду бербей атат деген жарандын окуясын чагылдырганбыз. Бул видео чыккандан кийин бизге Матиев алдап кетти деген дагы башка жарандар жазышты. Бул чыгарылышта бизнестеги ийгиликтеринин сырлары менен байма-бай бөлүшүп келген ишкердин чыныгы жүзүн ачыктап, жалгандарын төгүндөп берем. Мындан тышкары миллиондогон каражаттарын алдырган жарандардын көйгөйлөрүн баяндап, Африкадагы алтын бизнеси тууралуу чындыкты айтып берем. Сиз Чекит медианы көрүп атасыз. Мен Атажөнүм Асель Сооронбаева. Если бы хотя бы одного человека я вдохновил на исполнение мечты, все было не зря. Бул инструмент аркылуу акыркы 2 жылдын ичинде Соны жаңылык менен бөлүшкүм келип турат азыркы учурда. Мэриянын астында турабыз. Биз Султан Матиевдин инвесторуна каражатын кайтарып бербей атканы тууралуу видео жарыялаганда, бул эми бизнеста бирде өйдө, бирде төмөн боло берет, бирде жигит төбө мүнөт, бирде жигит жөө жүрөт, ал өзүнүн оор шартын жашаган деле жокко деген комментарийлер жайнап кеткен. Бирок бул көрөрмандарыбыз жаңылып атканын, чыныгы реалдуулук таптакыр башкача экенин бул чыгарылышта көрө аласыз. Алгач Матиевге ишеним артып, акчасын карматкандардын окуяларына токтололу. Бул реалити эмес, бул реальный бизнес. Ошо үчүн калтырбай көргүлө. Матиевди ошол Instagram аркылуу историясынан көрүп калганбыз, инвестиция тиги акча керек деп. Анан кирип чалсам, ушундай шарттарын айтып берди, жолуга эле келиңиз деп. Анан бардык сүйлөштүк. Анан ишендирди кыскасы. Анан хорошо, эко сүйлөштүк. Договорду эртеси түзөбүз. Мен акчаны алып келген эдим, хорошо дедим. Эртеси акчаны апарып бердим. Айжамал деген кызы жанында менеджери, договорду ошол чыгарып берип, анан акчаны полностью бердим. 2025-жылы жазында. Канча айга? 4 миллион бергем да. 4 миллион. 4 миллион сом. Контракт 6 айга түзүлгөн. Если хотите, улантсаңар болот деген да. Мен 6 айга эле жетет мага, мен өзүм башка жака вложение кылам деп временно салып тургам да. Ар бир заказдан Айлекске доставкага салганбыз. Биз алтынга эмес, но элдер айтып атпайбы, билбей эле сүйлөшүп атпайбы мисалы. Биз именно Айлекске фирмага доставкага салганбыз. Ар бир заказдан доставкадан 7 сомдон көрөбүз деп, мага даже базасына доступ берген. Паролдору менен минимальный доставка 20 миңден өйдө дегенбиз да. Примерно ошол сумманы мага керектүү сумманы чыгара турган болуп эко сүйлөшкөнбүз. Андан кийин 6 ай өттү, берип жүрдү. Дивидендти берип жүрдү, 6 ай өттү. 6 айдан мага айтты, ошо кыйналып атам. Тиги Айлекс что-то жакшы жүрбөй калды иши. Банкрот болгон сотат, анан дейс, хорошо, акчаны чыгарып бер дедик, чыгарып бере алган жок. Ошо келишимдин эрежелери боюнча эгерде банкрот болсо, форс-мажор болсо, ал башкы сумманы основная сумма кайтарып бере турганга милдеттендирилген. Да, договордо ошондой турат. Даже нарушение кылса, от общей суммы или эсимде жок, 1% дагы кош берет по идее ал. Кандай болгон күндө дагы ал күйүп кетеби, күйүп кетпейби, ал ошол кайра кайтарып берем деген келишимде пункт турат. Турабы? Договордо турат. Ооба. Дивидендти бериши мүмкүн, бирок основной сумманы дивидендти сиз талап кыла албайсыз. Видеолору бар, өздөрүнүн голосовойлору бар, надо будет. Мына сиздики дивиденд болбой жатат. Основной суммаңызды чыгарып берем деген сөздөрү бар, голосовойлору бар, видеолору бар, доказательстволор бар да. Анан качан жооп бербей калды? Бир жооп берип, бир жооп бербей, бар болуп, жок болуп эле ушул убакка чейин келдик. Анан
дивиденд бул жерде бизде азыр 15-20 адам экенбиз. Кээ бирлерине көп сумма берген, жана 13 миллион деп атпайлыбы? Ошолорго мисалы кээ бирлерине берип атыптыр дивиденд. Ким ызылдагандарга по чуть-чуть мындай сөөк ыргыткансып 10 000 сом, 5 000 сомдон ыргытыптыр да. А кээ бирлер 2 миллион деген аларга вообще дивиденд берилбей экен. Ошондо бул жана 15 чакта адам салган өзүнүн акчасын кайра ала албай жатат. Ала албай жатат. Бирок келишимде ал бир нерсе болсо кайтарып берем деген пункт турат. Да. Анан бул каражаттарды алып Айла Экспресске жумшаган жок деп атасыздар. Себеби Айла Экспресс өнүкпөй эле салыктар чыкпай атат деп атасыздар. Бул жерде колдонуучулар биздин көрөрмандар жазып атат да, мисалы бул инвестиция деген бул риск болот, бул тобокел болот. Эгерде ишкер күйсө, инвестор кошо чогуу күйөт деп жазып атышат да. Буга кандай жооп бересиздер? Бул жерде эми биз ошо билбей сүйлөп атпайбы, биз вообще Айлакска доставкада кандай болбосун мынчалык банкротство болбойт да. Алданса дагы мынчалык болбойт. Алданса наоборот, мына алданып калды, мынча сумма калды деп таратып берип, мынада будет аягында мына убакыт бериңиз, бүтүрүп берем демек да. Бул акчанын баарын чогулту Айлакс менен типа Айлакс иштетем деп элдин баарынан 2-3 айдын ичинде плотно акчанын баарын чогулткан дагы Африкага кеткенде эле билбегендер көп экен. Мисалы, ошо менен Африкага кетип калып, ошол жактан алтындан банкрот болдум деп атпайбы? Ал деле факт эмес да, чектери жок, доказательстволор жок. Ал на словах болуп атат да, мындай видео менен эле көрсөтөт да, самом деле мындай. Ошол по факту жок эчтеке. $1 300 000 каяка жумшалганын бул көрсөтүлөт. Фактысы жок. Фактысы жок. Эми биз деле айта бербөйлү, 2 миллион мындай кылдым, андай кылдым деп ал видеого ишене албайсың. Факт менен көрсөтсүн, биз ишенебиз. Ал акчаны Бишкектен, Кыргызстандан Африкага кантип чыгарган, ким аркылуу чыгарган, чектерин текшериш керек. Мисалы, ошончолук доказательство керек да, ушунча адамдын канча мээнети бар. Мына акыркы там алам деген адамдар бүт күйүп, ыйлап ооруп атат. Мисалы, канча адамдын мээнетин жеди да, ак мээнетин. Кече ошо WhatsApp группада кан басым көтөрүлүп кетти, абалым ушундай болуп атат деп ооба көрүп атсың, ооба жазып атышат, э? Да, көрдүңөр. Эми оорукчан апалар бар экен, улуу эжелер бар экен. Эртең ден соолугу бирдеме болсо ким жооп берет? Султан жооп береби келип, бала чакасы менен жалгыз бой энелери бар экен мисалы. Ичинде 15 адам чогулду. Бир күндүн ичинде примерно эсептесек, эң минимальный жана Азамат дегендики 1,5 миллион экен, еще $5,000 берди атпайсыңарбы? Калганы 2 миллион, 2,5 миллион, 3 миллион, 4 миллион, эң көбү бир адамдан 13 миллион алыптыр. Ошо менен эсептесек 45-50 миллионго жакын группабыз кале, бир эле группада ушунча адамга карыз да. Бүт фактылар менен, доказательстволор менен эсептегенде. Оюбуздан чыгарбай мындай четко уже эсептеп айтып атабыз да. Ошол группага кантип киргиздиңер? Сиздер жабырландым деген адамдарды кантип киргиздиңер? Ошону да айтып койсоңуз. Жа бул ошол Чекит медиа чыгарганда, силер чыгаргандан кийин уже ошол комментарийде пострадавшийлар жазып башташты. Ошентип личка чыгып калды деп ошентип ошол Инстаграмга жазып, ошолор аркылуу биз группага кошулуп калдык да. Группага кошулуш үчүн дагы, чтоб лишний адам кирбеш үчүн, мошенниктер башка или информация башка жакка чыгып кетпеш үчүн бүттүгүн доказательстволор менен принимать этип атат. Видеосун жөнөтөсүң, Султандын контрагын жөнөтөсүң, чектерин жөнөтөсүң. Анан өзүн достоверный болгондон кийин анан ошол группага кошулуп атат да. Бул уже 15 адам уже четко да, уже бүт чечилген, көрүлгөн уже. Андан башка дагы канча инвестор киргени белгисиз, так эмеси белгисиз, масштабтары. Белгисиз. Бул бир күндө эле ушунча болуп атат. Бүгүн дагы мүмкүн, эртең да чыгат. Анан мен угуп атам, бар экен кээ бирлер вообще биз кошулбайбыз, мен Султанга ишенем, до конца күтөм дегендер да көп экен да негизи андай. Кээ бирлер алтынга деп, кээ бирлеринен алтынга деп да алыптыр. Ачык эле, бирок алар байкуштар ишенгенинен Султан ушунчалык мындай эле берип койгондор бар экен да. Видеосу жок, тигинси жок башка. Перепискалар бар экен, болду ошол эле. Сиз айтып атпайсызбы, сторисин көрүп, ошо инвестор керек деп анан кийин киргем депчи. Ага чейин сиз ошол Султан Матиевдин блогун көрүп, Инстаграм баракчасын карап, мындай сыртынан таанычусуз да. Ооба, сыртынан таанычусуз. Эми как блогер кылып бул жүрбөдү да. Ламборгини алып келип, мисалы эми ошондо мындай хайп болуп кетти, ишкылса жакын болбосом дагы мындай билчим да, со стороны көрчүм. Ишенчүү, успешный адам катары мен билчим да. Анан эми бардыгын ак мээнети менен экен деп ойлойсуң да, жаман ой жок.
көрсө азыр кандай ой болуп атат сизде анан? эми азыр 13 миллионго чейин бар экен. Эми ал вообще эже титиреп калыптыр, уже эмне кыларын билбей. Эми ал жакшы эмес да негизи. Бирөөнүн семьясына бирдеме болсо жооп бере албайт эртең. Деп туруп баштайлы. Айрым жабырлануучулар Айла Экспресс курьердик кызматын көрсөткөн компанияга деп салган каражаттарын мотив Африкага алып кеткен деп эсептейт. Ишкердин Африкадагы алтын бизнесин иштетип атып, каражат жоготтум, бизнестен күйдүм деген сөзүнө ишенберин айтышат. Миллиондон ашык тередет экенбиз, миллиондон дальше санаган эмес элем. $1,300,000 плюс-минус расходдор менен кошо ушунча кетиптир, тирайтептир, без возврат. Мен акчам берип атканда именно инвестиция, чогуу бизнес кылабыз деп. Именно Айла Экспресске чогуу бизнес кылабыз деп, ар бир заказдан 4 сомдон берем деген. Минимально 20 000 заказ да. Ошондо бул 6 айда ай сайын бермек акчасы, анан кийин 6 ай бүткөндөн кийин 6 айдан кийин 2 миллион сомду кайтарып бермек. Кайтарып бермек. Бирок 6 ай өткөндөн кийин 6 ай өткөндөн кийин кайтарып берген жок. Заранее мен айтыш керек болчумун. 1 ай мурун договорда жазылып турат. 1 ай мурун акчам керек болсо, мен ага айтыш керек болчумун. Мен 1 ай эмес, 1,5-2 ай мурун кайрылгам. Мага акча керек болот деп предупреждать эткем. Ал Кыргызстанда болчу ал убакта. Все хорошо деп берем деген. Проблема не переживайте деп голосовой бар да. Мага WhatsAppка жөнөткөн. То что все 11 декабрда акчам кайтарып бермек. 11 декабрда кайтарып берген жок. 25-жылы. 6-7 айдан ашык убакыт өттү. Азыр эмне деп атат? Азыр акча жок деп, акча болсо берем деп атат да. Элдер могу комментарийде мисалы эме деп айтып атышат, инвестиция деп. Бирок инвестиция бул кандай? Биз ушу проектке салдык да, Айла Экспресске салдык да. Бирок көрсөк, по факту он получается менин акчамдын башка кишилердин акчаларын бул проектке салган жок. Бул Айлага салган жок. Айла салган жок, потому что бул ошодон деле байкаса болот го дейм. Бул налог деле ушу компания налогторун деле төлөгөн жок. Развитиясына деле бул акчалар кеткен жок да, машина алып же дагы бир точка алганга бул акчалар салынган жок. Договордо мисалы ошол развитиясына там көбүрөөк точка алып же машина алып же курьерди алып акча ошого берилген. Договордо деле бизде жазылып турат, именно акча өз орду менен колдонот деп. Мисалы. Бирок чындыгында акча башка жакка башка колдонулган бияка вообще акча салынбаптыр. Салыктары жок, бул жылдын салыктары Айла жок, эчтеке жок, бул жерге акча салынбаптыр. Акча менен өзү ошо Африкага кетип калды. Бизге тем более айтпай, предупреждать этпей кетип калды да. Ошондо 7 айдан бери, ал берем 8 ай болуп калды. 8 айдан бери ал берем деп бербей келатат ошол боюнча. Башында айтып аткан дивидендтерин да берген жок. Жок, эчтеке берген жок. Башка сумманы да берген жок. Эчтеке берген жок. Бир да сом алган жокмун. Анан сизге дагы башка жабырлануучулар байланышып атат деп айттыңыз да, ошол боюнча айта кетсек. Ойлогом асты кишиде, жалгыз да максимум 1-2 киши настолько довериться, конечно. Но биз договор менен өзү деле видео фиксациясы бар. Акча алып кетип атканда акчаны көрсөтүп, мени көрсөтүп, мен полный ответственность алам бул акчага, менден алып атам деп. Бир видео фиксациясы бар. Мен ошого ишенип, акчамды полный берген. Еще договор плюс есть да. Башка жабырландым дегендер эмне деп жазды сизге? Ошондой эле, мен деле точно бир эле схема экен да. Ошондой эле сумма алышкан. У всех даже больше есть, у кого-то меньше, у кого-то больше сумма. Кандай суммалар айтылып атат? 1,5 миллион, 3 миллион, 4 миллион, 8 миллион бар экен. Бирөөнкүчө 13 миллион даже бар экен. Ар кандай да, ар кандай сумма, ар кайсы кишилерден алынган акча бар экен да. Ошол эле схема айтылып атат, инвестиция катары, жанагындай дивидендтерин берип турабыз. У всех бирөөнкү именно азыр Африкада алтын менен иштеп аткандар, типа алтынга салып атам деп акча сурагандар бар экен. Бирок аларга мен алтынга тиешем жок. Биз именно акча берип атканда именно ошо Айла Экспресске акча салынат деп бергенбиз да. Ал бизден ошол аркылуу договор кылып, именно Айла Экспресске акча салабыз деген. Ал бизге мурунку карманыбызга айтканда, машинасын саткандан кийин анан кутулам депчи, анча-мынча карзым бар деп. Ошол мурунку карманыбызбы, мурунку чыгарылыштагычы. Ал сизге болсо кандай жооп айтты? Мага бир 3-4 ай мурун айткан. Мен ага сурагам, сен мисалы машинаң бар да, ошо машинаңызды деле сатып, же бирденкеңди сатып, саат бизге акчам, мага акчамды кайтарып бер, либо
гарантия бер депчи. У него даже он показывал бир офисинде бир холодильный оборудованиялар бар болчу да, ошо скат болуп койдум. Ошондо эле сурагам мен. Эме, ну, как залог катары калтырып кой депчи. Ошондо ал где-то было 3-4 месяца назад перепискалар бар да. Ошондо айткан, я все продал деп. Меня ничего нету деп айткан. Атымда эчтеке жок деген да. О, ни машин, ни недвижимости, ничего нету деген. Ажам Только эме деген, но эменде долям бар деген. ынтымак. Мороженое, ынтымакта мороженое бар. Айленд деген. Ошол жер долям бар деген. Акта деле партнер мен деген да. Ошол жер долям бар. Айжамал дегенди тааныйсыз да? Ажамал мен администратор деген. Ошо Айлендтин администратор деген. Өзүн ошо тааныштырган да. Мен Ажамал ошо Айлендтин администратору болом деп. Бүт вопростор мага сурасаңыз болот деген да. А так мен аны көргөн эмесмин. Көргөн эмес. Ал менин иште кээ бирлери ага берген жок. экен. Демек сиз бул инвестиция деп сиздер менен келишим түзгөндө ошол каражатты түздөн түз келишимде көрсөтүлгөн багытка жумшалбай башка жакка жумшаган Туура, үчүн сөзсүз ошондой болду. кайтара албай атат деп ойлоп атасыз, э? Анан кийин Бул получается инвестиция кылам деп акчаны бөлөк жака чыгарып кетет. Ошондой болду да. Өзү получается бүт акчаларды топтоду. Ушу 4 айда, получается, ал ноябрда кетти го дейм Африкага. Ошо именно получается бүт барың 3-6 ай болчу да, көбүнчөңкү 3-6 ай. Именно 1 ай калганда 5 айда бул получается Африкага кетип калат. Мен Африкага кеттим деп. Анан бир жумадан кийин келем деп кеткен да, мисалы. Ошондой айтканда. Бирок связьга аябай чыкпайт да, оңой менен чыкпайт. Недели 1 айда бир жолу чыкты. И то сүйлөшпөйт. Чал десе чалсам албайт. Вообще не берет, получается. Мен бошобой жатам деп эле. Или смс жазгон, я на связи деп эле койот, болду. И ошо мен деле күндө чыгып аткан жокмун ага. Но когда я звонил или писал, он не отвечал на мои звонки. Анан мен Инстаграмдан жаздым ага. Мен может WhatsApp иштебей калды же эмне болуп калды деп Инстаграмдан жаздым. Инстаграмдан блок кылып салды. Анан бирок WhatsAppтан жаздым. Эмнеге Инстаграм блок кылып салдым? Меники автоматически блок кылып салат деп койду да магачы. Ошондой функциям бар да. Ушуну кылсак эле миллионный компания кылабыз. Экос партнер боло эле сен мага инвестор тартып бер. Ошо менен болуп кетебиз, миллиардный компания болуп кетебиз. Жабырлануучулардын бири Султан Матиев Таластагы Сапат лицейинде окуган үчүн ага ишенип артканын дагы айтып берди. Сыртынан таанычсыз анын. Сыртынан жок, сыртынан тааныш эмесмин. Мындай 1-2 эле көрүп эле деп эткенбиз да. Сунуштагандар да болгон. Тааныштары сунуштады 1-2 киши. Ошого ишенип эле барганбыз. Өзүбүз мындай изилдеп же чукуп эметкен жок. Биз эмеде түшкөнбүз сентябрда. Сентябрда түшкөнбүз. Ошондо 6 айга түшкөнбүз. Мартта бүтүш керек болчу. Дивидендтер дагы ошондо ноябрда токтоду да. Сентябрь, октябрь берилди. Ноябрдан баштап берилбей калды. Ошондон бери жок да. Бирок эми ортодон бир 10 миң, 20 миң бир 2 жол, 4-5 жол берди. Бирок эми ал мындай эле да. Биздики 2 миллион. 2 миллион сом бердиңиз. Накталай бир алып келип таштадыңыз. Бөлүп турган. Келишим түзүлгөн. Келишимге бизге доверенность менен Айжамал деген жардамчысы же партнеру кимиси билбейм, ошол койгон да. Доверенность дагы бар, договор деле бар. Ошондон бери биз сураганда деле, сүйлөшсөк деле ана мына деп эле уже ошондо ноябрдан бери эле келип атты. Биз 1 ай мурун акчаң керек болсо 1 ай мурун айт деген. Биз деле ошону 1 ай мурун эле айтканбыз. Ушундай кийинки ай керек болот десек макул деген. Келишим боюнча. Ноябрдан бери эле, ошондо ноябрдан бери ана мына жума аягы, айдын аягы. Биз байланышканда унамды сатып, анан кийин кутулам деп айтты да. Сиз боюнча эмес, башка каарман боюнчачы. Башка бир эле каарман кайрылган да башындачы. Анан бул материал чыккандан кийин дагы башкалар кайрылып баштады. Ага чейин ал болсо бир эле унамды сатканда эле дароо кутулам, бул аз эле акча деп айтты да. Сизге эмне деп айтты эле? Ал бизге унаа жөнүндө айткан эмес, ал менин билишимче унанын баары сатылган да. Ламбасы, белки крузактары бүт эле сатылган. Бизге деле ошо ана мына деп эле аткан, бир жерде ошо бирөө акча берет. Ошону күтүп атамын деп эле. Сиз ошол келишим түзүп атканда, келишим боюнча акчаңызды Айла Экспресстин өнүгүшүнө салгансызбы? Курьерский почта же болбосо Африкада алтын алыш үчүн же башка бизнес? Айла Экспресске меткенбиз, ошондо ар бир заказдан бизге бөлүнүп турмак да. Анан тиркемеси бар болчу, мобилдик тиркеме. Ошол жакта мисалы 1 айда канча заказ түштү, ошонун баарынан эметип турчубуз да. Көрүп турчубуз да. Бирок андан кийин дагы ал тиркемеси дагы иштебей калды. Такыр эле жоголду. Мага сунушташты, тааныштарым 2-3 киши сунуштады. Ошолорго ишенип баргам да. Мен эмеде окумабыз. Сапат мектептер бар го.
ошодо ал таласында окуган, мен де нарында. Сиз лицейде окуган үчүн ишенген экенсиз да, Азыр или никогда деп баштаган болчумун да. Неге? Дагы бир каарманыбыз жабырлануучулар чогулган жерге оштон бери келип окуясын баяндап берди. Ал акчасын гана жоготпостон учурда ден соолугуна да залака келтирилгенин айтып ыза болду. Муну кызым сүйлөшөт. Кызым менен сүйлөшөт. Анан мен мынабай бир айча создум. Жок, бербейбиз, азыр эч кимге ишенич жок деп. Анан бир күнү кызым болду, бабарың аэропортко келет, шөйткө апарасыз, шөйттөн акчаны ташап келе бересиз деди. Анан ошо немеге аэропортко алып келдик. Акча 1 миллионду Айжамалга эсептеп бердим. А мен айттым, жок, немеге? Оштун аэропортуга. А мен Айжамалга айттым, Айжамал дедим, мен ишенбей жатам дедим. Мындайлар мен көп көргөнмүн дедим. Бизде көп болгон мындайлар көп десем айтты, эже кыжаалат болуң деди. Мен өзүмдөн апам салып, ана азыр үй алып алдык деди. Эми бул кызам үй аламын деп тытынып иштеп жүрөт. Жебей, ичпей, эч нерсе жебей там, кийим кийбей, ушу орустардын эскисини тапкан акчасы деп бул. Бизге өзүнүн чогулткан акчасы. Кызымдын өзүнүн чогулткан акчасы. Буга үкөсү кошот. Сиңдиси бар, ол иштеп кошкон. Үчөөн бириктирип, анан ушу кызым ошо ишене берген да, бул неме Султан айттыр. Эгер эже сизге качан керек болгондо 1-2 ай алдын айтып койсоңуз, биз ошондо даярдап сизге айткан убактыңызга чыгарып берем дейт. Ошону менен ишенип кызым сала берет. Менен бекитибем ушу баягыда неме кылып чогултуп сала берген да. 6 айга түзүлгөн экен келишим бул жерде. 6 айга түзүлүп, Айла экспресс менен ошо почта кызматын өнүктүрүүгө деп түзүлгөн экен. Кийин кошуло берген да, булар жылдырыша берген. Боло берет эже, неме кылсаңыз узартып бере беребиз. Анан сиз 1-2 ай мурун айтып койсоңуз алдыдан деген. Биз сизге сразу чыгарып беребиз дейт. Толук акчаны. Толук акчаны канча кошсоңуз ошону чыгарып беребиз дейт да. Биз марттан бери ыйлап келатам. Мен канча касал болдум, давление болуп, жыгылган күнүм болду. Айжамалга чалам, албайт. Убагыда неме төлөнбөй жаткан күндөр болду. Ошентип саганбыз бул акчанычы. Ушу кызымдын пешенетер акчасы. Ого бирөө неме кылып бир көө болуп иштеп тапса мейли де. Кыз өзү иштеп, ушу тытынып иштеп жүрүп, ошону не кылды, бир үйлүү болуп калайын деп. Мен көзүм тиригде үйлүү бол. Эми турмушуна кичине неме болгон үчүн эртең каякта каласың? Бизде оңгайын батпайт. Ошого үйлүү болуп калсын деп тытынып чогулткан акча деди. Азыр сиз бүгүн мынакей бизге интервью бериш үчүн Оштон келип атасыз. Оштон келип атам. Оштон келип, ушу үнүңүздү бийликке, элге жеткирип кой деп, ушу атайын Оштон учуп келип атасыз. Кызыңыз Оштого учуп келген жок, машинада келип, витте кыйналып келдим. Машина менен келип, ала белге келгенде таксибиздин телефону кап кетиптир чычканда. Кайтып барып, анан жарым жолдо мен ушундай ишим бар зарыл деп ыйлап жатып, башка бир машинага түшүп жолдоого зорго келдим азыр силергечи. Жолдон кыйналып келдим мен азыр. Илагедай болуп, шетке зорго жетип келдим. Ушу кызым үчүн, ушу акча үчүн келип отурамын. Ушу кичине үйлүү жайлуу болсун деп. А сиздер укук коргоо органдарына кайрылдыңыздарбы, милицияга? Жок, биз ого кайрылбадык. Кайрылбадык, бирок эже неме кылсаңыз, сиз качан бер десеңиз берем деп эле кызымды алдап келатат. Эже сиз палвансыз, эже сиз күчтүүсүз, эже сиз андайсыз десе эле кызыма мали ишенчек нерсе ишенип келатат. Мына ушу күнгө чейинчи. Азыр деле берем деп атат экен да, Азыраак эле берем дейт. Берем деп келатам, мына ушу марттан бери, мен кыштан бери безилдейм. Ушу мартта алабыз деп биз канча үйлөрдү баягыда брон кылып койдук, акчасын эми бердик алдыдан. Onu uzamına kap ketip otat. Şontu bile жүрөбүз да, ишенип эле үйдү ээлеп алып, башка бирөөдү неме кылып коюп атабыз. Ушу үйлүү болуп калсын депчи. Биз көп үйлөрдү көрүп, аракет кылып, айлап жүрүп атабыз. Азыр деле кызыңыз Султан Матиевке ишеним артып келатабы? Сиз эле ишенбей жатасыз. Же ал дагы күмөн санап Кызым эми түшүнүп, эми күмөн санап, эми неме болду да. Айжамал менен байланышканда ал эмне деп атат? Айжамал менен байланышсам, өткөндө мен çalsam албайт. Анан кийин эже сиз түшүнбөйт экенсиз, мага койчу, эсимден чыгып кетти, урушуп, эмне кылат. Адам немесин билбейт экенсиз болду дейт. А мени ким билет? Мен касал болуп жатам, мен төшөк үстүндө жатам деди. А менчи, мен 60га кирген. Мен эми касал болуп, ошо чыдабагандан чалып атам. Мен ойноп чалган жерим жок Айжамалга. Чалсаң албайт. Ошентип аткан да. Алар да бир жакшына алышкан келип, жакшы сүйлөп, эже болот, кыжалат болуң, берилет. Биз дагы өзүм апам кошкон, апам үй аган деди. Мен айттым Айжамалга, Айжамал мен ишенбей жатам дедим. Биздин кызыкада мындайлар болуп атканда, кызымды кой десем, кызым эми
үйлүү болуп калайын, пул турбайт. Сап турайлы деп ишениппиз да. Азыр эми бул WhatsApp группа боюнча, башка жабырлануучулар боюнча кантип билдиңиз? Буну кызым өзү ошо немеден, интернеттен таптыр. Биздин Ошо немеден ошону көрүп, андан кийин кызым ошону неме болду. Болсо биз дагы ишенип отурабыз. Августта берем деген. Августта бермек. Августта деп өткөндө биз ол айды булай да айтты. Кийин августта беремин деп ошондой дептир. Даже дивидендинден төлөй албай жатат да бул азыр. 10 миңден кылып бөлүп салышат. Алаксыз атат да. Эже беребиз деп кызыма ошондой дейт. Башкы сумманы бербеш үчүн дивиденддеги 10 миң майда чүйдө акчаны. Ошо 10 миң неме деген эми. Олор үчүн ошончо миллионду кармаган балага. Элестеткиле, наконец-то оюңар боюнча идеальный бизнес курдуңар. Силер барда бизнес өнүгүп атат, өсүп атат. Анын кызы Матиевди Инстаграмдан бир нече жылдан бери көрүп, видеолоруна ишенгенин айтат. Дал ошол себептен 4 миллион сомдон ашык каражатын кармата салган. Негизи буга чейин көрүп билип жүргөн балдар болчу да, Инстаграмданчы. Инстаграмдан көрүп жүргөнсүз. Анан дайым эле чыгарып калчу. Анан көзүм түшүп калчу да. Анан жакшы балдар, жумуштары жакшы балдар деп жакшы эле ой болгон да. Анан ошо элдер берген акчасын көрсөткөн. Ошол үчүн бергенмин да өзүмчү. Апам жок, болбойт, бербейсиң десе болбой, мен апам менен талашып берген акчам болчу да. Квартира алам деп, бир аз чогултуп алайын деген ой максат менен. Меники ошо 4 миллион болду. 4 миллион болду да. Анан ошону эми чыгарарга келгенде бербей атпайбы? Уже канча убакыттан бери, марттан бери мен алам деп эле ала албай атам. Эмне деп айтты? Мартта ала турган акча болчу. Мен дейт акчаңарды бербей атам, зато дивиденд төлөп берип атам дейт. А дивидендти бирок убагында берип атат. Кээ бир убактарда болуп атат, 1 ай 2 ай кечигип. Сиз азыр ошол келишимдин мөөнөтү бүтүп калганына байланыштуу башкы сумманы сурап атасыз да, э? Башкы сумманы берсин. Келишимдин мөөнөтү меники ошо могу жаңы жылдан кийин бүткөн. Анан мен өзүм уланткам да, бул улам эле бере албай эле баягынтип эметкенинен тиякта жүрөм, биякта жүрөм, анан мен умрага барып анан келип берем деп ошенткен жана орозо убактардачы. Анан хорошо анда туруп тура берсин деген ой максат менен мен өзүм жылдырганмын. Жылдырып анан конечный итог могу майга болчу да. Мен уже майда квартираны көрүп, акчасын баалашып, вот мына алам дегенде анан бул акчаны бербей коюп атпайбы? Бул жакта мен өзүм иштеген акча эмес да ал жердечи. Мен сиңдимди алып келип иштеткен бул жерде. Сиңдим экөөбүз күндүзгү сменде, кечки сменде карабай иштегенбиз өзү. Монун баарын Султан өзү жакшы билет. Биз эч кандай жумуш тандабай ушу квартирага алып алайын депчи. Сиңдимди жардамга чакырып, экөөлөп прям күнү-түнү иштеген акчаларыбыз болчу. Ошого мен этибизге күйүп отурабыз азырчы. Же жазсаң жооп жазбайт, же нормальный акчасын бербейт. Жана дивидендтердичи. Последний время ошону дагы араңдап атып, 10 миңден араң которуп атат. Мындайча айтканда, жебей ичпей чогулткан акчабыз болчу да. Мен өзүм тамагыман аянчумун. Кой ушу квартираны алып алайын, батыраак кетели депчи. Анан келип ушундай болуп атпайбы? Жана Айланситти дегенди көрүп эле, анан постоянно эле чыгарып Кыргызстанда эле иштеп, анан ошондон да эметте окшойт, ошо акчаларын көрүп, анан соседясын көрүп, жумушун, бизнесин карап, байкап туруп анан салганбыз. Буга чейин элдер берип аткан, мен уже канча 5-6 жыл мурун дагы көргөнмүн бул эме инвестиция тартканынчы. Ошол кезде бирок менде акча жок болчу, акча болсо ошого беришим керек экен деген ой калып, анан кийин да какое-то время мен Инстаграмдан өзү чыгып калып атпайбы. Анан сүйлөшүп калып, анан мен сурагам, блогер жана Искендер деген жеке ишкер бар, ал менен Москвада чогуу иштеп, ал баланы тааныйм да, Кыргызстанда жакшы эле ишкер болуп иштеп атат го. Ал эми тиешеси жок. Просто ушу Султанга акча берейин деп атам, кандай деп ойлойсуң сен, Султан кыйын бала эже, ошого берсеңиз деп ошонткинден кеңеш алып, анан шариатка туура келеби, туура келбейби, ал жагын караштырып, сураштырып туруп анан бергенмин да. Будущий бизнесмен жигитти пиширип немиз. Охо, бизнесмен болуп кеттиңби, бизнесмен. Султан Матиевке 13 миллион сом берген айым бул сумманын ичинде курбусунун жана өзүнүн бир нече жылдан бери үй алам деп чогулткан каражаты болгон дейт. Ал жылдап маңдай тери менен тапканын Матиевке карматканына өкүнүп атканын айтып берди. Жүрөгүмдө тынч болбой калды да. Себеби бул канча жолу жакшы сүйлөшүп, жакшы аракет кылып, жакшы сыйлап, макул берет, күтөлү, чыдайлы деп сабыр кылган сайын бул улам эле ар кайсы жылтон айтып, ана берем, мына берем деп жүрөрдү. Бизде бул жакта сумма эки кыз экөөбүздүкү 13 миллион да. Эки адамдыкы. Ошондо канча болот? Эки адамдыкы 13 миллион.
Сиздики анан тиги кыздыкы канча болуп атат өзүнчө болгондо? Менин атымда 6 миллион бар. 6. Ал кыздын атында 7 миллион бар. Курбу кызыңыз ал? Ооба, курбу кызым. 1 миллион сомду мен топтоп жүргөн, акчам жетпей улам. Анан үй салып алайын деп, үй кылып алайын деп. Улам эле строй материалдар кымбаттайт. Мен бул акчаны маңдай терим менен көп жыл иштеп чогултуп тапкан болчумун да. Эч качан ойлогон эмесмин да ушинтип алданып калам депчи. Бирок азыркы учурда мен жиним келгени ноябрда биз акчаны алып барып берген элек. Ошондой инвестицияны айтып, макул, хорошо, келе бериңиздер, алып келе бериңиздер деп айткан. Барганыбыздан кийин биз инвестицияны улантып, любой күнү, любой убакта айткыла деп бизди ишендирип, 5 миллион, 4 миллиондон чыгарып бере алам деп өзү айткан эле. Анан көрсө мунун ушундай схемасы бар экен, азыр баягы баарыбыз чогулуп кандайын түшүнүп отурам да. Бул элдердин баарын алдап, бир эле кандай десем, бир шаблон сөздү даярдап алат экен да, баарыбызга бирдей айтат экен. Эми мындан кийин адамга болгон ишенич такыр калбай калды да. Тем более Кыргызстанда ушинтип баягы бир компанияны көтөрөйүн, колдоюн деген нерсе менде жок калды. Азыр не то что Султан Матиевке, башка адамдарга да жок калды да. Ушул жакта бир жабыркаган адамдардан 15 киши бар экен. Баарыбызды бирдей алдап, Хамзаев досум деп, Хамзаев деген дагы сакалчан миллионер деп чыгып жүргөн. Ошонун ал берет деп, мисалы мен ойлоп жүргөм да, бага эле айтып атат деп. Оказывается, бул баарыбызга бирдей эле шаблон менен сүйлөп, баарыбызды алдап, ушуга чейин уктатып келатыптыр. Африкага кеттим деди го. Африкага кеткенден бери менин 1 килограмм алтыным бар деп жүрдү. Мен жөнүндө эч кимге айтпагыла, Кыргызстанда деп жүрдү. Баягы биз муну деген жакшы бала деп, тем более Сибат лицейинде окуган, бул жакшы, илгертеден түрк лицей болчу, жакшы. Мындай жөнөкөй адам окуй албайчу да ал жергечи. Баш иштеген, акылдуу иштеп кетем деген балдар гана окучу. Ошол жактан окуп бүттүм дегенден ишенгенбиз да. Эми башкаларга салыштырмалуу Султанды жакшы эле сыйлачубуз. Бирок мындан кийин вообще Сиз Султан Матиевди биринчи жолу кайсы жерден кантип көрүп, кантип билдиңиз ал жөнүндө? Маалыматты каяктан алдыңыз? Тааныш белеңиз? Биз негизи буга чейин башкалар аркылуу Хамзаев жана сакалчан миллионер деп атпайбы, ошонун досум дейт, ошого биз башкалар аркылуу өзү деле билет, акча салып жүргөнбүз да. Акча салып, андан кийин ал кичине задержка болуп, акчалар кармалып баштагандан кийин биз Султан деп ойлодук, Султанга да берип көрөлү деп, анан ошол жактан башында вроде бы мындай эми түшүндүм да, биринин шапкасын бирине кийгизе эле жүрө берген экен да, акчалардычы. Башында дивидендтерин чыгарып берет бир аз акча. Дивидендтерин чыгарып берет, бирок убагында эмес, кармалчу. Анан мен мисалы үчүн ошол акчаны азыр салып койгонума ушу эмеге өкүнөм да. Бул баягы ислам динин жабынып эме деп, баягы адал жолу менен деп, мисалы сакалчан миллионер Хамзаев ошондой айтат да. Өзүн социалдык тармактарда ошентип тааныштырат. Мен сакалчан миллионер. Сиз аларды Инстаграм аркылуу тааныйсыз? Инстаграм аркылуу тааныйм, бирок Инстаграмдан бара калып эле мен акчаны бере калган эмесмин да. Мен баягы тааныш курбум аркылуу алардын иштегендерин күтүп, байкаштырып, көрүп 4 ай өткөндөн кийин сала баштагам. Мен башында аз эле акча салгам. 500 миң эле сом салынган да. Анан биз отуруп көбөйтө бергенбиз да, уламчы. Уже ишеничке кире баштаган. Ушундай схема менен иштейт экен. Анан бүт немелери окшош. Баарыбызды бирдей алдаган. Азыр деле билбейм, бул мен аябай капа болдум, наразы болдум. Себеби мындай адамды карап туруп калып айткан, бул эң чоң мошенник деп ойлойм да. Бул жакта мен эмес, башка 2-3 киши эмес, бул жакта 15 киши жабыркап атат. Суммасы болсо баягы бизге кошуп берем, төлөп берем силерге, силердин акчаңарды колдонгон үчүн, курьерская служба аэроотделде иштеткен үчүн силерге акча төлөп берем дегенден тышкары, бул жакта 500 миллион сом акча карыз болуп атат. Билбейм бул кантип, кайсы күнү кандай кылып төлөп берет. Бирок мен канча жыл иштеп акча чогулткан баарыбыздын үйлөрүбүз жок. Бирөө болсо үйүн сатып келиптир. Таластан үйүндү сатып мен атайын салгам дейт. Анан баягы ойлонуп аткенсиң да, ушуга чейин көрүп жүргөн интервьюларда башка жактан
обычный аялдар алданат да. Наивный болуп аялдар алданып кетет. А бул жакта көбүнчөсү эле эркек балдар экен. Султан Матиевке ишенген. Ой, именно ишкер эркек балдар балдар, ишкер, жаш балдар экен. Бизде ушинтип жаш балдарды алдап атса биздин Кыргызстандын келечеги болобу? Эч качан болбойт. Азыр мисалы үчүн мындай Султан Матиевди мен камалышын каалайм. И биздин акчаларыбызды полностью 1 сомго калтырбай 1 сомго чейин төлөп берүүсүн каалайм да. Себеби бизди бул күйгүзүп атат. сиз келишим түзгөндө ушул Африкага жумшасын, алтын алып берсин деп түзгөн эмес экенсиз да. Бул жерде келишимде конкреттүү түрдө Айла Экспресс менен түзүлүп атат. Айла Экспресс компания курьер кызматы үчүн, аны өнүктүрүү үчүн инвестициялык каражат деп атат. Ошондо келишимде эгерде форс-мажор болуп калса, жанагы сумма кайтарылып берилет деп атат. Бизде ар бирибизге жазылган, мисалы менде лично 3-4 видео обращениясы бар. Кандай болгон күндө дагы форс-мажор ситуацияда мен силерге акчаңарды төлөп берем деген жери бар. Видео менен доказательство бар. Сүйлөшүлгөн аудио запистери бар. Кийин мен билип, бая заявление жазам деп жүргөнүмдө берки кыз токтотуп койду да. Кичине күтө туралы, сабыр кыла туралы деп. Ана мен айттым, эч кандай сабырдын биякта кереги жок. Бул явно эле мошенник, бизди алдап атат. Мына Айла Экспресс иштей калыптыр 3 айдан бери деп. Менде ошол видео дагы бар. Өзүм барып атайын тартып келген. Азыр жакшы болду, жанагы силерге рахмат ошо чекит медиага. Жана жабырланган азамат келип ошо силерге интервью бериптир. Биз ошондон кийин кыймылдап баштадык да. Бирок мен билгем да, бул жакта биз Султандан даже сураган моменттерибиз болгон. Канча кишиге карызсың? Ой, канча киши мындай сага акча берген? Сен канча кишинин акчасын алып иштетип атасың дегенде 3-4 деп койгон. Мына көрдүңөрбү? Калктар аябай көп болуп атат. Акыркы жолкусунда ошо ноябрда бизден акчаны алып, спокойно Африкага учуп кетип атпайбы? Бизге айткан эмес, алтынга салам акчаңарды бизге бергиле. Биз эгер алтынга салабыз дегенде бул жактан эле ызычуу чыгармакпыз да. Биз эч кандай алтынга салган эмеспиз. Именно могу договордун негизинде Айла Экспресс курьерская службасына салганбыз акчабызды. Бул жакта өзүнүн страницасы бар болчу, баракчасы. Ошол жактан биз канча заказ аткарылганын көрүп турчубуз да. Эми азыр мен баягыда мурун ишеним бар болчу, азыр эч кандай ишеним жок. 0 деп айта алам да, 0. Азыр мисалы мынакей жакында эле чыкпадыбы, сүйлөп мынакей 1 миллион 300 миңге күйдүм Африкада, ушундай чыгым тартып атам, өнөктөштөрүмө дагы акча бере албай жатам деп. Ошол боюнча кандай пикирдесиз? Мен ушунча кишини, ушуга чейин ушунча кишини 15 кишини алдап, баарына мындай культурно, аккуратно сүйлөп жүргөн бала Африкадан бизди күйүп кеттим деп алдап коет да. Мен мисалы үчүн ишенбейм, азыр ишенбей калдым. Баягыда өткөндө ишенип жүргөм. 4 адам менен иштешем дегенде баягы иштеп ойлонуп жүргөм. Азыр каждый сөзү сүйлөгөндөрдүн баары калп болуп атат. Өзү эмне кыларын да билбей калды да. Кантип кайсы убакта кимдин акчасын төлөп берерин өзү деле билбей калды. Дагы бир карманыбыз Матиев Африкага кеткен соң акчасын атайын алтын бизнесине салганын айтат. Ал Инстаграмдан ишкердин жалтыраган жарнамасына суктанып, андан мотивация алып жүргөнүн баяндап берди. Бул карманыбыз Матиевдин куру сөзүнө, куру убадаларына ишенип, керек болсо келишим дагы түзбөгөнүн айтат. Матиев ошол кезде өзү Африкада болгонуна байланыштуу акчаны Бишкектеги Айжамал аттуу жаранга алып барып бергенин кошумчалады. Султан Матиевди мен көп жылдан бери Инстаграмдан көрүп жүрөм. Андай бизнес кылганын суктанып, ой жакшы бала экен, молодец, чоң бизнес кылып атат деп. Анан бир жолу мурда инвестиция боюнча сүйлөшкөндө инвестициясы жакпай калып, мен вложение кылган эмесмин да. Анан 2026 жылдын башында да, январь ичинде ошо общий знакомыйс бар экен. Анын классташы менен менин классташым бир жерде иштешет экен. Анан ошентип мага сөз жетти. Анан мен ошо Султанга өзүм жаздым. Султан ушундай сага инвестиция керек турбайбы, алтында иштеп отурсуң депчи. Анан өзү чалып, ооба азыр акча керек болуп атат, канча акча бере аласың деп ошондо сүйлөштүк. $10,000 берем дедим. Анан хорошо деп эметти. Так сумма мынча акча табасың деп айткан жок. Примерно $10,000 $3,000 $4,000 процентный соотношение айткан жок. Примерно $3,000 $4,000 табасың бир сделкадан. А бир сделка болсо 2 жумада бүтөт, запас менен 1 айга алып бер депти. Анан хорошо бир кыл иштешип көрөйлү деп мен ага $10,000 помощницасы Айжамалга берем колуна.
анан бир жума өтпөй эле ошо сделканы бүтүргөнгө дагы акча керек болуп атат, жетпей атат дегенден 5000 доллар берем. 2-3 күндөн кийин Дубайга кеткенге жол керек болуп атат, дагы кичине акча жетпей атат дегенден дагы 1000 доллар берем. Ошондо общий 16000 доллар берген болом да. Анан бүтүп атам, 1 ай өттү, 2 ай өттү, чалам, жооп бербейт, албайт. Анан биякта помощницасына чалып катуураак сүйлөсөм, сразу өзү эле чалды, связга чыкты. Ушундай күтө тур деп. Анан уже 2 ай, 3 ай өтүп кетти, мага точно дата айт, акча керек десем, все акча берем деп айткан болчу. Майдын аягына чейин мен сага Айлендтен акча чыгарып берем. Биякта сделка бүтүп калса, сделканы берем. Болбосо майдын аягына чейин Айлендтен акча чыгарып берем дегенде, хорошо дегенде. Анан ал сөзүн деле турган жок. Анан мисалы кече жакында силерден репортаж чыкпады, көп комментарийде Султанды аябай мактап жазып атат да. Андай эмес, атой ответственный бала депчи. Мен да ошентип ойлочумун, мен да ошентип 16000 долларды эч кандай договор жок, кагаз түзүндө эмес. Ойлонбой эле ошондой жакшы бала, ишенип тиякта бизнеси турат, үйү турат. Десем ал үйдө эле өзүнүкү эмес экен, аренда экен. Ошентип берген. Анан бүгүнкү күнгө чейин жок да, алдап жүрөт. Анан Султан ответственность жактан да аябай жок экен. Мен мисалы Султанга айткан болчумун. Султан орто чегинде да аябай акча керек болуп атат, мен биякта кишилерге беришим керек болуп атат, калпычы кылба десем, ооба 2 күн дейт. Хорошо, 2 күн бүтө турайын деп 2 күн өттү, мага акча керек болуп атат. Эртең менен чалам, албайт, кечинде чалам, албайт, эртеси чалам, албайт. А бирок Инстаграмда Экватордо жумуртка тизип жүрөт да. Чалып элементарно айтып коет, болуп атат же болбой атат депчи. Жооп жок, эч кандай мындай неответственный бала экен да, чын айткандачы. Мен деле мурда антип ойлогон эмесмин. Аябай жакшы бала, грамотный бала деп. Вот бүгүн 6,5 жыл болду, уже күнүгө завтраками кормит. 6,5 ай. 6,5 ай болду. 6,5 айдан бери ошо завтраками кормит. 1 ай 1 жума деп. Мен бир да сөзүнө турган жок. Демек, биздин буга чейинки сүйлөп берген кармандар, алар Айла Экспресс деп, курьерге, почтага деп түзгөн экен, колдорунда келишимдер бар экен. Сиз болсо алтынга деп берип атасыз. Ал Африкада жүргөндөн кийин салып атасыз акчаны. Ал Африкада жүргөндө мен ортодон байланышып, связга чыгып, анан Айжамалга берген да акчаны, помощницасы. Султандын өзүнүн сүйлөшкөн сөздөрүбүз, полный менде видео запистери бар. Өзү деле мынчанчы числоодо берем деп алган. Анан күйүп кеткен сүйлөшкөндө рисктин полный өзүм алам деген. Эч кандай күйпөйсүн, мен уже 700 000 долларга күйдүм. Биякта залогдо акча болот, эч кандай эме болбойт. Күйсө дагы мен сенден өзүмдүн акчам берем деген да. Сиз үчүн эч кандай тобокелдиктер болбойт, инвестор катары тобокелдиктер болбойт. Биз деле бизнесте жүрөбүз да, инвестицияны билебиз. Анан мисалы мен ал жака инвестиция кылбайт болчумун, акча бербейт болчумун. Анан ошол рисктерин өзү алган үчүн бердим да. Эгерде сиз өзүңүздүн башыңыздан өтпөсө, мисалы биздин материалды көргөндө ал жакта ишенбейт болчу экенсиз да, андай ушунча. Жок, мен билип жүрчүмүн, ушул бул көп эле кишиге алданганчы, просто доказательство жок, рано или поздно мен бул чыгат деп жүргөм да. Ошону эле өзүңүз алдангандан кийин болот да. Алдангандан бул күнүгө эле эртең бүрсүңүнө деп атат да, бул 1 ай, 2 ай же жарым жыл коюп тур деген жок. 2 күн, 3 күн, 5 күн, 1 жума тиги Максат Хамзаев деген бар досу. Ошондо машина алып берем, машинанын сүрөтүн жөнөтөт. Мына могу машинаны алдым, ушуну сатып берем дейт. Андан 2 жума өтөт. Машина өтпөй атат, залогко коюп берем дейт. Анысы деле жок болбой калды дейт. Ушинтип эле убакыт чөгүп жүрөт да, көп убакыт эмес, азыркан убакытчы. Инстаграмда мындай жалтыраган жарнама боюнча кандай оюңуз? Ушу Lamborghini жана башка унаалар, акчаларды көрсөтүп атат. Буга чейин сиз ошолорду көрүп жүрүп, анан ишенип жүргөнсүзбү? Ошолорду көрүп, мотивация алып, ушундай болушум керек, ушундай иштешим керек деп мындай мотивация алып жүргөм да, всегда. Анан мындай сыймыктанып, аябай жакшы эме суктанып калчумун да. Анан получилось наоборот да, совершенно мындай противоположный кишикен да. Это там образ только. Ал эми чет өлкөдөн байланышкан каарманыбыз Айла Экспресс жана Айла Home компанияларына инвестор болгонун айтат. Анын мотивке берген 4,5 миллион сомун 1 жылдан бери ала албай атканын кошумчалады. Буга чейин бирок досторубуз болгон, мен ошол аркылуу таанышып, ошол аркылуу иштеш баштаганбызга чейин башында где-то 1 жылга жакын жакшы эле иштешкенбиз, дивидендтерин убагында чыгарып берген. Андан кийин уже убакыт өткөндөн кийин сиздер кече видеодо сүйлөшүпсүздөр го. Мен банкрот болуп калдым, тияктан көрөлөр 12 миллион сом урдап кетишти дегенчи. Андан кийин жабылып кетти деп койду сиздергечи. Андан кийин мен Африкага барып, анан ошол жактан жоготуп алам деген. Мен андан где-то бир 6 ай мурда сураганмын негизи. 6 ай мурда сураганмын, акчамды чыгарып бер. Башында договор болгон
2 ай мурда айтсаң мен жөн эле чыгарып берип коем, ал проблема эмес. Машинелерин деле толтура, 1-2 өзүн сатсаң чыгып калат сенин акчаң. Ошентип обещать эткен магачы. Бардык запистер бар. Ошол 6 ай өттү. 6 ай убакыт өткөндөн кийин созуп жүрдү да. Аз жума сайынчы бүгүн берем. Ушул жума чалсаң, эми жума берем. Ошентип туруп арадан 6 ай өттү. Ал Кыргызстанда болчу. Bir gün çalsan Azerbaycan Moskva uçup gitti. Şu yakta Zamorsko Kallakçağız Wildbergs'te. Şu yakta Wildbergs'ten çağırıp bir cumacına kayra salıyorum degen. Yani именно ошол теманы кайра суроо берип жазсаң ага жооп бербейт андай немелергечи. Уже башка тема ачылат дагы. Башка причина менен ушундай болуп калды. Эми бүгүн эмисине бияктан чыгарып берем деп. Кайра башка немени айтат да, сылтоонучу. Ошентип отуруп анан биринчи акчасын жоготту $700,000 деп. Эми ушинтип айтты да, эми ал канча алсын, канча алсаган ал. Ошол $700,000 жоготконунун далилдерин көрсөтүп бердиби? Ошо кайсы эмнеге салганы? Жок, ал эч кандай далили жок. Мындай эле интернетте эле жүрүп алды. Бул боюнча кандай деп ойлойсуз ошол Африкадагы бизнес боюнча? Сиз ошол Африкада бизнес ачсын деп бергенсиз да акчаны негизи же ошо айла? Жок. Айла Экспресс деген, анан Wildbergs'те булар товар сатчу. Ошол жакта менин немен борчу, долем болчу да. 6%. 6 сом. Ар бир немененчи. Андан кийин ал договорубуз бүткөн, эртелечи мен андан мурда бүт электен мурда сурагам. Кийин барып ага чейин деле сурап жүргөм, негизи чыгарып берди 1-2 ай мурда. Анан Африкага барып жоготондон кийин мага чалып айтып атпаймынбы, мен сен мага инвестиция кылгансың да, мен акчаңы чыгарып берем да, бир күн болсо бир күн деп ошентип айтып койгон негизичи. Ошентип эле качып жүрөт. 1 жылдан өтүп кетти негизи мен сурап баштаганычы. 1 жылдан өтүп кетти болгон. Келишимиңиз бар, жөнөтө аласыз бизге? Менин келишим ал Айла Экспресс, анан Айла Home деп Wildbergs'тен неме сатчу. Постельный бельелорду. Андан Wildbergs'те товар, инструмент сатчу. Ошол жакта 2 миллион сом. Айла Home'да 500,000. Ошол Айла Экспрессте болсо 2 миллион сом, жалпы 4,5 миллион сом. Жалпы 4,5 миллион сом салгансыз. Анан ошол башкы сумманы ала албай жатасыз азыркыга чейин 1 жылдын ичинде. Анан ага чейин связда болуп келген. Негизи дайым эле связда азыр чалсаң деле андай мындай деп шылтоо айтып берет кайра элечи. Актёрский немелерин кийгизип алып арада урушуп деле көрдүк. Кысасы жыйыны чыккан жок. Андан кийин жакында отчет жөнөтөм деп отчет жөнөткөн. Негизи менин эсебим боюнча деле дивидендтер менен 7 миллион сомдон ашык болуп кеткен да, жалпы основной сумма мененчи. Бербей жүргөнү. Сиздерге болсо кийин AliExpress банкрот болду, мен жаап кетип калдым деп. Ал уже мен андан 6 ай мурда сурагандан кийин жабылган да уже. Жана видеоңузда деле бар, сиздердин интернетте чыккандачы. Демек бизге ошондо жооп берип атканда так маалымат эмес, жалган маалымат берип атабы ошондо? Жалган, толук жалган болуп атат. Лично мени менен сүйлөшкөн далилдер боюнча мен азыр 2 телефондо да кечинде үйгө барып кааласаңыз мен сизге болсо немелерин жөнөткөн. Жөнөтсөңүз анда. Жакка жумуш менен кармап калдым, ушул жума барам. Пятница, суббота, на все расчет ошо хорошо. Пока Африкадамын, эртең Дубайга учам. Дубайдан ары Кыргызстанга. Мында деген суроктор иштер. Алар чалып сөйлөшөт да. Дубайдамын мен азыр. Бүгүн айттым эле. Кечирек отель жакка өтөйүн, мен сачылам. Сен акчаңды даярдап жүрөм. Ордун эмне болуп атканын сага башың ооруп айтып берген жокмун. Бирок бүтөйүн деп калды. Крипто кошелегин жокпу случайно? USDT менен отурган сага. Нормально сүрө. Мен аэропортко жетип алайын. Чалышабыз ана. Белем. Ошоп туруп чалам азыр мен сага. Кыргызстанга келчи. Акчаң, мен сен акчаң барын берем. Колума тийсин азыр акча. Кыргызстанга келчи, экөөбүз сүйлөшөбүз конкретно. Анан ошондо сизге менде унааларым жок деп айткан, Мага болсо чалганда мен унамды сатам, кутулам деп айтты да. Кичинекей эле акча. Акыркысын ал эле унааларым көп деген мендечи, толтуруп унааларым толуп кетти, ошону бир-экөөсүн сатып жана кутулуп койдук окшойм деп эми адамды неметип атат да мындай. Орусча айтканда успокаивать этип коет да мындай элечи. Биз азыр базадан карадык, анын намына бир да унаа катталган эмес экен азыркы таптачы. Эми ал ооба катталган эмес, анан мен катталган андан кийин неме болду? Кече жакын 1 ай мурда внезапно чалып калды. Чалсаң албайт эле, такыр албайт чалсаңчы. Арыз жазганыбыздан кийин
өзүнүн затына чалып үндөрү деле өзгөрүп анан неметип бир аз жакшы эле сүйлөшүп эми чыгарып бересиңби деп мен той чыгарып беремин акчаны анан менин акчаларым заморозка болуп калды Кыргызстанда деп атпайбы. Ал бул жакта балдар менен чогуу арыз жазгандан кийин заморозка болду, анан акчасы соттон чечим чыгып буюрса эртең 13-августтан кийин соттук иштер башталат деген. Сиздин оюңузча ушул Африкадан 1.300.000 жоготуп алдым деп атпайбы? Бул ушул акча элдин акчасыбы же өзүнүн акчасыбы? Кандай деп ойлойсуз? Жалпы жөнүндө. Өзүнүн акчасы эмес. Эми ушулуна 20 миллион деп бизге айтты го. Анан в итоге сиз өзүңүз эле байкадыңыз 20 миллион эмес, даже 40 миллион болуп кетти да, көп немедечи. Биякта эсептеп отурсакчы. Бизге кайрылгандар адамдар. Бул да кайрылбагандарды. Бул дагы кайрылбагандары дагы канча бар да? Демек сиз деле алдаган да өзүчө ал жерде. Анан канча адамдан алдым десе мен аны билбейм дейт. Кантип мисалы үчүн билбей калышы мүмкүн туурабы? Ал деле жалган. Ошентип ар кимге ар кандай шылтоон айтып качып жүрөт жалпысынан. Жакында берем деген ай жок. Эми ошол элдин акчаларын алып барып балким ошол жака салып эми жоготуп алгандыр. Жок, договордо келишимде андай договор жок болгон да. Ал жоготуп алгандан кийин акчаңды мен алдым, аны мен турлап берем да, ал жагы сен башыңды ооруп эле кой дейт да. Ал келишимде алтын Африка деген жок болчу ал убактачы. Такыр ал нерселер жок болчу. Макул жоготуп алган чакта деле мен андан жарым жыл мурда сураганмын да, кайтарып берип кой, жакшылыкка кылып десем макул деп жүрүп барып жоготуп алгандан кийин эми жоготуп алдым, акчамды жакын арада бере албайм деп ошентип болгон. Эгерде сиз айтып атпайсызбы, бир нече жылдан бери Инстаграмдан карап жүрчүмүн депчи, эгерде ошо Инстаграмда көп акчаларды көрсөтүп, видеолорду чыгарбаса, кымбат унааларын көрсөтпөсө, сиз ушундай инвестор болду десе ишенет белеңиз? Жок, албетте, ал башында баары ислам жолунда адал инвестиция деп ошондой элдин ишине кирип ошону пайдаланган да. Ошондайынан биз алданганбыз. Кыскасы эми бир аз акчабыз болгон, ошону эми барачак бир аз чогулуп турат деген үмүт менен салганбыз да, жөн турбасын депчи. Күмөндүү ишке миллион сом салган дагы бир инвестор AliExpress ишканасы октябрь айында эле жабылып калганын, бул тууралуу ал кийин билгенин айтып берди. Бул каарманыбыз Мотивдин бизге берген маегиндеги билдирүүсүн четке кагып, аны жалган айтты деп айыптады. Анан жана сиздерге дагы интервью берип аттыр го, сиздер менен сүйлөшкөндөчү. Мен чет өлкөдө болуп калып, бул жакта компания неме болуп, контролдо болбой, мен жакшы иштебей, акчалар слив болуп кетти деп. Ал андай эмес эле, но октябрда жабылган экен компаниясычы. Ал кете элек деле бул жактан жабылып. Кете элек деле бүт машиналерин сатып, мен да ойлоп аткам да, Айленд, Диснейленд сыяктуу проектисине неме жумшап аткан окшойт, баарын сатып баштады го депчи машиналерди. Көрсө бул ошо чет өлкөгө даярданып жүргөн экен деп көрсө. Баракчасына чыгарып, ар бир кылган ишинче машиналерди саттым деп чыгарып аткан. Анан мен да ойлоп турдум, Диснейленд сыяктуу проектке жумшаган неме кылат окшойт депчи. Бул жакта бизнесте өнүк турат деп ойлосоңуз, ал бул жактагы ошо иштебей калган экен да, ошол кезде эле, кете элек деле. Октябрда эле уже иштебей калган экен да, көрсөчү. Мен ноябрда байланышканда 10 күндө кайта ушундай деп койгон да. Бирок ал маалда айткан да эмес, сүйлөшкөнүбүздө. Дубайга кеткен айткан эмес. Иштебей компания иштебей калды, ушундай болду. Силерди үйдө неме основноңор алып кетти же чыгарып кеттим деп мындай ачык түз айткан жок да. Кайтам деп каждый 10 күн сайын жылдырып декабрдын 15-16-сында мен акыры офисине бардым да, Бишкектечи. Офисине барсам балдар жүргөн экен. Балдардан сурасам, ал октябрда эле жабылып кеткен дейт. Кийин акыры ичине кирсем, Айжамал деген жүргөн экен. Жана инвесторлор менен ошол иштешип, ошол көзөмөлдөйт эле да, Султан Матип өзү менен тез эле сүйлөшөбөйт элек. Анан Айжамал сразу Султанга чалды, моментально кайра Султан өзү чалып калды. Мен кийин ошо декабрда билип атпайм, что октябрда жабылып кеткенинчи. Ардекенин айтып эле арчаларында манипуляция кылып, жалган сүйлөп, мындай 9 айдан бери ошентип келатат да. Ишенбейсиз демек? Ооба, ишенбейм, айла жок. Эми ишенмегенде кандай, ишенбейм да негизичи. Анан үмүт деген бар экен да адамдачы. Хорошо деп коюп,
берип калар деп келди өзү билбейм, жок ушул убакка чейин жок да, 9 ай бүттү уже, мына 10 ай башталып атат уже. Эми Матиевдин билдирүүсүндөгү күмөндүү жагдайлар тууралуу айтып берейин. Султан Матиев буга чейин бизге берген маегинде унаамды сатсам эле карыздардан кутулам деп айткан. Таныштардан эле машинаны алып туруп, сатып туруп, ага июлдун аягына чейин чыгарып берип коем деп. Ушул айдын аягына чейин. Ушул айдын аягына чейин. Анан келгенден кийин өзүм ал акчаны алып алам айда. Мындай айтканда азыр өзүм чөнтөгү менен төлөп атам. Келгенден кийин компаниядан ал акчаны алып алам да кайда. Бирок биз мамлекеттик каттоо кызматынын сайтынан Матиевдин намына учурда бир дагы унаа катталбаганын көрө алдык. Анан албетте бизге убадалагандай июлдун аягында каарманыбыздын акчасын кайтарып берген да жок. Экинчи жалганы, ал телефондон учурда инвесторлорго 20 миллион сом карыз экенин айтып, бирок алардын так санын билбейм деген. Канча адамдыкы ошондо? 20 чакты адамдыкы да? Жок, андан аз эле. Чечтин бергендерин берип койдум да. Жок, ошондо канча адам болуп атат? Билесиз да так санын? Так санын билбейм. Ал эми бизге кайрылган жарандардын Матиевге келишим видео далил аркылуу берген каражаттары эле 40 миллион сомдон ашып кетти. Бул бизге кайрылгандардыкы эле экенин баса белгилей кетейин. Эми Султан Матиевге кайсы компаниялар катталып, канча сом салык төлөгөнүн айтып берейин. Юстиция министрлигинин маалымат базасынан Матиев Султан Талгатовичтин намына катталган 6 компанияны көрө алабыз. Алардын эң биринчиси Toby Fox деген бул эмерек чыгаруучу, производство прочие мебели деп турат. Эмерек чыгаруучу 2019-жылы ачылган менен ал дээрлик салык төлөгөн эмес. Мынакей 20-21-жылы 100 сом төлөгөн көрүүгө болот. 22, 23, 24, 25, 26 такыр иштеген эмес да бул компания. Же болбосо таптакыр эле салык төлөгөн эмес, иштесе дагы мындай көмүскө иштеген. Island City деген бул деятельность парков отдыха и развлечений деп турат. Парктар жана ошондой эле эс алуучу көңүл ачуучу ишмердүүлүк менен алектенген компания. Бул дагы 2025-жылы ачылган, бирок 25-26 жылдары эч кандай салык төлөгөн эмес, башкача айтканда иштеген эмес да. Island Fabric деген бул дал ушул балмуздак бизнеси. Балмуздак бизнесинде деле 24-жылы ачылган көрүүгө болот. Ачылган жылы 160 миң сом салык төлөнсө, ал эми 2025-жылы 473 миң салык төлөгөн көрүүгө болот. Isle Flowers деп ачылган бул гүл сатуу менен алектенген компания болгон, ишкана. Flowers деле мына катталган менен эч кандай салык төлөбөгөнүн көрүүгө болот, мынакей 0 доллар. SM Holding бул финансылык, мынакей прочие финансовое посредничество деп турат. Финансылык ишмердүүлүк, ортомчулук деген таризде ачылган экен. 2024-жылы 186 миң сом, 187 миң сом тегерегинде салык төлөгөн. Ал эми эң башкысы, бул жерде эң маанилүүсү жарандар менен ошо Айла Экспресстин ишмердүүлүгү, почта, курьердик кызмат деп ачкан компаниясы эң кызыгы ошол адамдардан акча алып аткан учурда иштебей калган экенин көрүүгө болот. Аны азыр көрсөтүп берейин. 2024-жылы мынакей 600 миң салык төлөп атат дагы, 2025-жылы 96 миң сом төлөп атат. Ал эми 2026-жылы бул ишкана дээрлик иштеген эмес. Эми 2025-жылды кылдайт карай турган болсок, мынакей Айла Экспресс деп 2025-жыл болгону 3 ай эле иштеген көрүүгө болот да. Мынакей февралда 40 миң сом төлөп атат, июнда 35 миң, 35,5 миң сом төлөп атат, анан июлда 20 миң сом төлөп атат. Башкача айтканда, мынакей 2025-жылы болгону 3 ай эле иштеп атат бул. 3 ай иштегенден кийин август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрда иштебей турган ишканасына бул компанияга инвестиция деп ушул айларда, мына август, сентябрь, октябрь, ноябрь айларында дагы жарандар менен келишим түзүп алып атат акчаны. Анан ноябрь айында чет өлкөгө чыгып кетип атат. Ошол Айла Экспресс менен биз ошол курьердик почта менен де бизге көрсөткөн келишимдерде ошол Айла Экспресстин келишими турат. Бирок өзүңүздөр көргөндөй мынакей керек болсо мына январь, март айларында дагы, апрель, май айларында дагы бул ишкана иштебей турган ишкана болгон. Ал эми 2026-жылы мынакей бир дагы ишканасы
Султан Матиевдин анамына катталган бир дагы ишкана салык төлөгөн эмес. Island Fabric демекчи, бул түйүн азыр толук кандуу эле иштеп келатат. 2024-2025 жылдары салык төлөп келген, бирок быйыл бир дагы сом төлөбөгөн көрө алдык. Биз бул түйүнгө барып Султан Матиевдин бизнес өнөктөшү Айжамал Мырзабаеваны таап алган жокпуз. Ал жумушка келбей калганына 1 айдан ашып калды деп саудагерлер бизге айтып беришти. Здравствуйте, я ищу Айжамал Мырзабекову. Как можно на нее выйти? Не знаю, честно. Она давно не работает? Да, давно мы ее тут не видели. Номерин берсеңер, мен Султан Матиевке кантип байланышсам болот? Ал Инстаграмдан жок. Насчет него я точно не знаю. Но это же его хозяйство, да? По идее его, но из-за того, что он даже сейчас вообще не тут, на место него тут другой человек. А кто сейчас? Марлис. А? Марлис. Марлис? А он здесь сейчас? Нет, он сейчас не тут. Ал эми Султан Матиев өлкөдөн чыгып кеткен соң бизнести Марлис аттуу жаран башкарып атканын айтып беришти. Анын толук аты жөнүн биле алган жокпуз, бирок Island ынтымак аккаунту 6 колдонуучуга катталганын көрө алабыз. Алардын арасында Марлис аттуу жабык аккаунт дагы бар. Island Fabric балмуздак компаниясы эмне үчүн быйыл мамлекеттик бюджетке 1 тыйын дагы салык төлөгөн жок деген суроону биз салык кызматына узатып, расмий кат жолдоп койдук. Анын жообун сиздерге кийинки чыгарылышта айтып беребиз. Эми Африкадагы $75,000 жоготкону тууралуу окуяга токтололу. $1 миллион ашык акчаны Африкадан уктаттык, алдандык. Бир схеманы айтып берейинчи, эң жөнөкөй схемада $75,000 уктатып кеткен схеманычы. $150,000 бир жолго. Кампаладан, НТБден, ошондо Угандадан Дубайга $150,000 дейт, 1 тоннаны алып кетиш үчүн өз пассажирлар менен кошо. Анан кийин $75,000 ошентип төлөп бердик. Частный самолетко мондай чегибиз бар. Тигил айткан компаниягачы. Жана Золотан хозяины болгон. Анан Узбекчадан сурадык, текшердиңби? Ушул компания бар экенби десе, ооба текшердик деп коет да. Всё. Деп туруп $75,000 төлөдүк, могул жерге чегин коюп коем. Матиев өзүнүн баянында жеке учактын Угандадан Дубайга учушуна жана 1 тонна алтын үчүн $75,000 төлөгөнүн айтып, ага далил катары чекти көрсөтүп атканын көрүүгө болот. Алгач алтындын баасын айта кетейин. Алтындын дүйнөлүк рыноктогу баасы Англияда аныкталат. Лондондогу баалуу металлдар рыногунун ассоциациясы бул металлдын баасын күнүгө 2 жолу белгилеп турат. Баа 1 трой унция үчүн аныкталат. Дүйнөлүк алтын биржалары жана борбордук банктар бул көрсөткүчтү негизги багыт катары колдонушат. 2025 жылдын январь айына карата 1 тонна алтындын баасы $87 миллион түзгөн. Ал эми июль айына карата баалуу металлдын кону кыйла өсүп, $130 миллион жеткен. Матиев болсо андан 1,5 миң эсе арзан бааны айтып атат. Болгондо дагы бул акчаны жеке учактын кызматы менен 1 тонна алтын үчүн төлөгөнүн ишендирди. Дагы бир факт, алтын бул катардагы эле жүк эмес. Аны ташуу үчүн экспорттоого лицензия, алтындын келип чыгышын тастыктаган документтер, бажы тариздөөсү, камсыздандыруу жана атайын коопсуздук чаралары талап кылынат. Көп учурда баалуу жүктөрдү ташууга адистешкен атайын ташуучу дагы жалданат. Бул маалыматты ачык булактардан ар бир жаран текшере алат. Мындан тышкары, Матиев видеосунда $75,000 төлөгөнү тууралуу чекти көрсөтүп атат. Бул чекте Skyflex деген жазууну көрүүгө болот. Калган маалымат экрандан жакшы көрүнбөйт. Биз чектин чын же жасалма экенин такташ үчүн дал ушул Skyflex компаниясынын расмий сайтын таап, Угандада иш алып барарына ынандык. Бул авиакомпанияга кат жолдоп, суроолорду узаттык. Аталган компания бизге тез арада жооп берди. Skyflex авиакомпаниясы расмий катында биздин суроодон шок абалда калганын айтып, Султан Матиевдин жалганын төгүндөдү. Бул маалымат бизди шок абалында калтырды. Себеби биздин компания расмий түрдө каттоодон өткөн. Биз авиация бизнесинде мыйзамдуу түрдө иштейбиз жана шектүү иш-аракеттерге эч кандай тиешебиз жок. Видеодо көрсөтүлгөн сүрөт чыныгы документке окшобойт жана анда биздин компаниянын мөөрү же штампы сыяктуу расмий белгилерибиз жок. Султан Матиев аттуу жаран биздин компанияга акча которгон эмес. 2025 жылдын 25 ноябрында биздин маалымат базабызда эч кандай чартердик рейске байланыштуу буйрутма, көрсөтүлгөн банктык эсептерибизге түшкөн бир дагы төлөм же чартердик кызмат көрсөтүү боюнча түзүлгөн келишим катталган эмес. Экинчиден, биздин бардык төлөмдөр банктар аркылуу жүргүзүлөт жана көрсөтүлгөн квитанцияда биздин банктык реквизиттерибиз жок. Бул документтин жана мындай мыйзамсыз операциялардын биздин компанияга тиешеси жок экенин билдиребиз. Видеодо көрсөтүлгөн документ жасалма экенин ырастайбыз жана мындан аркы тиешелүү чараларды көрүп, бул маселени бардык тиешелүү органдар менен биргеликте аягына чейин жеткиребиз.
Конгого дагы келип калдык жетип. Бир аз мындай айтканда надежданы өлтүрүп койду Конго. 15 майда Матиев өзүнүн Instagram баракчасына Конгодон тарткан видео жарыялаган. Ачык булактардан бул Катардагы эмес 5 жылдыздуу мейманкана экенин биле алдык. Хилтон Киншаса отелинде бир жолку түнөш үчүн $259 же 22.500 сом төлөө керек. Султан Матиев Instagramда бардар жашоону, ийгиликтүү бизнести, толгон токой акчаны байма-бай жөн жерден жарыялаган жери жок. Ал тарыхчасында миллион сомдон жогору төлөй турган инвестор керек деп жарыялаган. Айрым каармандарыбыз бул жарнаманы таргетке да койгонун айтып беришти. Инвесторлордон ошол кезде иштебей калган, салык төлөбөй калган компаниянын өнүгүшүнө деп каражат топтогон соң 2025 жылдын этегинде чет өлкөгө жөнөп кете берген. Мошенниктер Африкада аябай көп, особенно золотода көп аябай. Ошолордун историясын айтып берем деп өзүм эле бизде кантип кандай схемалар менен алдаган депчи. Ал $1,300,000 күйүп кеттим дегени менен бул маалыматты далилдөөчү фактыларды ачыктаган жок. Видеодо Озеки айтып бергени менен эле чектелген. Жабырлануучулар чынында алардын акчаларын учурда Матиев Африкада кенен эле пайдаланып жүрөт деп шектенүүдө. Ошо видеолорун көрүп, успешти көрүп, анан ишенип бергенбиз да тыйында. Азыркы учурда кандай ойдосуз? Африкадагы видеолоруна болгон мамилеңиз? Азыр эми мындай, бул элдин баарын алдап жүрөт. Анткени Африкада жана тыйын урдаттым деп атпайбы? Ал ошол урдаткан суммасынан кыйла азыны биякта өзү коротуп, биякта өзү дагы обмен кылып урдатып бергенде уктум да, валютчиктергечи. Ошо типа криптога салып атканбы, перевод кылып атканбы, ошо биреке кылып көбүрөөк сумманы ушул жерде эле алдап берген деп. Бул баягы Африкага кеткенин да мен оюмча баягы алиби болуп калды да, эми типа Африкада жоготтум деген шылтоо болуп калды да, буга удобный шылтоо болупчу. Оны ошого төңкөп койду да. Бүт тыйындар ошол жакта жок болду дегендей кылыпчу. А на самом деле ал өзү бияктагы элдин акчасын алып ошо эс алып жүргөн да эми. Өзүнүн бунун эч нерсеси жок болчу. Баягы кымбат отелдерде эс алып, за граница чыгып эс алып, машиналарды минип, алган машинасын аркага сатып аткан да, мисалы. Мисалы кымбат баалуу 2-3 машинасын көрсөтүп аткан, 300-касын көрсөткөн, Range Rover'ын көрсөткөн, Lamborghini'ни көрсөттү. Эми ошо бүт алган машиналарыны кыйла аркасына сатты да. Ал полный ошо элдин акчасына алынган нерселер да, бүт баары. Азыр биз каармандарыбыздын айтылган дооматтары боюнча комментарийлер негизинде Султан Матиевдин бизнес өнөктөштөрүнө чалып көрөлү. Эң алгач эле бул Эмир Рысбеков Султан Матиев менен бирге видеолор тартып жүргөн, бизнес өнөктөш болуп жүргөн, коллаборация жасап жүргөн, ошол боюнча суроолорду улап көрөлү. Алло, саламатсызбы? Эмир мырза. Алло. Мен Айсел Чекит медиадан байланышып атам сизге. Сизден комментарий алайын деген материал үчүн ошо Султан Матиевдин ишмердүүлүгү боюнча жабырлануучулар бизге байланышып атат азыр. Силер чогуу видео тартып атасыңар. Бизге жабырлануучулар байланышканда алар ошол успешке ишенгенбиз, жалтыраган жарнамага ишенгенбиз, акчаларын көрсөткөнгө ишенип, ошол инвестор деп ишенимдүү деп байланышканбыз деп атат да. Сиздер коллаборация кылып видео жүктөп атпайсыздарбы? Бизнес өнөктөшүңөр болгонбу? Коллаборациянын немеси мазмунун көрүп чыкса турабы? Коллаборациянын немесин көрдүбүз. Биз өзүбүздүн сушу барыбыз да. Өзүбүздүн Алматыда бар ачып келгенбиз. Ошол жөнүндө ал жакта призыв жок мындай. Акча салгыла деп эми видеолор толтура. Инстаграмда деле видеолор толтура башка негизи. Өзүнүн бизнес айтып берген, көрсөтүп берген. Биз ал жакта эч кимди үлгүттөбөйбүз, инвестиция салгыла, акча деп сураган эмеспиз да. Ал жөн эле мындай жашоо турмуштагы бизнестин башта өткөн опыт деле көрсөтүп берген, чалдырып бергенбиз. Ал жакта призыв жок да мындай. Бирок ал жалпы жонунан ушу Султан Матиевдин жеке брендин, ал тууралуу ой пикирдин калыптанышына салымын кошо атпайбы? Аны ийгиликтүү ишкер катары көрсөтө турган мазмундагы видео болуп атат да. Бул боюнча бизде кош керек болуп да мындай. Эми бул Инстаграмда биз видео жүктөбөйбүз, өзүбүздүн ишчи брендибиз, коллаборация болуп тур. Бул жакта бирок ал жакта жаман призыв менен жок да бизде.
ооба жакшы мындай ийгиликтүү ишкер катары ооба аны позиционировать эткенге ийгиликтүү ишкер катары кылып эл ошого ишенип анан ошонун аркасы менен азыр акчаларды алып кетип калбады Африкагачы. Эми азыр жабырлануучулар акчаларын кайтарып ала албай жатат да. Азыркы тапта сиздер мындай бизнес өнөктөш катары мамилеңиздер кандай? Азыр бизде совместный бизнесибиз жок. Совместный бизнес жок бизде. Бир жыл мурун сүйлөшкөнбүз, тамак кетмен болду, андан башка биз сүйлөшпүз. Сиз бизнес баштап атканда ошол башкы алгачкы каражаттарды кимден алдыңыздар деле? Ушундай кылып инвестиция кылып алгансыздарбы же кандай жеке каражатпы? Жок, менин компанияма Япошкин го. Эч кимден инвестиция алган эмеспиз биз. Өз алдынча иштегенбиз. Ал просто биздин франшизанын покупателі болчу. Мотив сиздердин франшизаны алган, Түшүнүктүү. Ошондон барып Алматыга ачмак. Ортодо ошол мамиленин үзүлгөнүнө эмне себеп болуп калды? Мамилен мындай чоң деле иши жок, просто ал өзүнүн жумуштары, мен өзүнүн жумуштарыммен кеттим. Сизге деген Султан Матиев унаа белек бербеди беле? Ошол боюнча дагы чыгарып аткансыздар да. Бул дагы анын ошо жеке брендинин калыптанышына аябай позитивдүү мындай салым кошту да, чоң салым кошуп койду да. Ошол унаа кандайча берип калды? Ошо унааны минип жүрөсүздөрбү? Анын тагдыры эмне болду? Машина жөнүндө ал биз өзүнчө личный биздин немебиз да, ал ушу беришкен ал буюмда. Аны ачыкка айта албайм. Вот. Бул жөнүндө бир белек болгон. Бизге сүйлөп берген жарандар акчабызды ала албай атабыз деп бизге сүйлөп берген жарандардын бир нечеси ошол Айжамал Мырзабаеванын ысымын аташты. Бул Султан Матиевдин бизнес өнөктөшү. Ошол аркылуу ал Африкага кеткенден кийин ошол аркылуу акчаларды берчүбүз. Султан Матиев менен Айжамал Мырзабаева аркылуу гана байланыша алчубуз айрым учурларда деп айтып беришти. Ошого байланыштуу биз азыр Айжамал Мырзабаеванын өзүнө да телефон чалып суроолорду узатып көрөбүз. Мындан тышкары биз ошол балмуздак саткан түйүнгө барып дагы Айжамал Мырзабаеваны таба алган жокпуз. Ага чейин иштеп жүргөн экен. 1 айдан ашып калды. Ошол иштебей калды деп кассаны чогултчу экен да. Азыр ошол Айжамал Мырзабаевага дагы байланышып суроолорду узатып көрөлү. Айжамал Мырзабаева менен байланыша алган жокпуз. Ал телефону албай жатат. Негизи ал өзүнүн позициясын айтам десе, ушул маселе боюнча сүйлөп берем десе, биз ага микрофон сунууга даярбыз. Ушул жерден кошумчалап кетчү нерсе, акчамды жоготтум деген адамдардын жарымысы ошол тергөө кызматына барып арыз жазышкан Султан Матиевдин үстүнө. Анан анын өнөктөшү катары ошол Айжамал Мырзабаевага дагы ошо анын үстүнө дагы арыз жазышкан. Андан кийин алардын айрымдары айтып калды, Айжамал Мырзабаева телефон албай жатат, бизди блоктоп салды деп. Балким ошол себептен улам белгисиз номерден албай аткан чыгар деп ойлойбуз. Бирок эгерде сүйлөп берем десе, биз ага микрофон сунууга даярбыз. Бизге акчамды алдырып ийдим деп сүйлөп берген жарандардын айрымдары Максат Хамзаевдин ысымын дагы айтып атышат. Максат Хамзаев деген ишкер дагы ошол Султан Матиевдикиндей схема менен инвестиция тартып жүргөн деп айтылды. Ошол себептен улам биз Максат Хамзаев менен байланышып ага суроолорду узатып көрөлү дедик. Султан Матиев менен кандай байланышта, эмне байланыштырат, кандай бизнес өнөктөш деген сыяктуу суроолорду узатып көрөлү. Максат Хамзаев өзүнүн бизнесмен, Level Production, килемдер дүйнөсү, Will Trade жана компаниялардын өкүлү катары тааныштырат экен. Ошондой эле Temu компаниясынын расмий өнөктөшү, Кыргызстандагы расмий өнөктөшү катары тааныштырат экен Instagram баракчасында. Биз азыр Максат Хамзаевдин 2 номерине тең чалып байланыша алган жокпуз. Ага билдирүү дагы жөнөтүп койдук WhatsApp'тан. Эгерде бизге байланышка чыгып сүйлөп берем десе, биз ага микрофон сунууга даярбыз. Биз бул материалды даярдап аткан учурда эле Султан Матиевке аябай көп суроолор пайда болду. Ошол суроолорду азыр өзүнө узатып микрофон сунуп көрөлү.
Султан Матиевке байланышуу аракетибиз оңунан чыккан жок. Кошумча ага WhatsApp'тан билдирүү да жөнөтүп койдук. Биз ага микрофон сунууга даярбыз, пикирин укканга даярбыз. Ушул жерден айтып кетчү жагдай, жабырлануучулар Instagram'дан жазышып, бири-бирин таап, WhatsApp группа түзүп аткан учурда бул туурасында Матиевке кабар жеткен. Жабырлануучулардын бири менен дагы байланышып, материал чыкпасын, маек бербегиле деп дагы өтүнгөн жайы бар. Азыркы тапта биз ага байланыша алган жокпуз. Бир нече жолу чалдык. Ишкер Тилек Токтогазиев инвестор болуп каражатты бир жерге жумшоодо терең анализдеп, тобокелдиктерди эске алууну сунуштайт. Мындан тышкары кооз убадаларга оңой акча көбөйтүп берем дегендерге ишенбөөгө чакырат. Мындай тажрыйбалуу инвесторлор дагы баарын анализ кылып, терең анализ кылып туруп, анан ушул акча саламбы же салбаймбы деген рискке киришет. Инвестиция дегенде, как правило, бул мисалы үчүн компания болуп атса, компанияга долясына кирет. Ошондой кириш керек, негизичи. Доляга киргенден кийин ал экөө, мисалы үчүн бир долбоордун инициатору менен инвестор чогуу биргеликте, булар ошол бирөөсү инвестициялар менен, бирөөсү ошону ишке ашыра алат. Меники мындай таланттарым бар, мындай мүмкүнчүлүктөрүм бар деп туруп, чогуу компанияны түзүш керек. Анан ошол компанияга уже киргенден кийин жалпы ушул жоопкерчилик компанияда болот да. Анан инвесторлор дагы, тажрыйбалуу инвесторлор дагы компаниянын көзөмөлдөөчү, мисалы үчүн ичинде мүмкүн финансовый директорун өздөрү мүмкүн коюп коет, акча солго ар кайсы жактарга кетип калбасын деп, то есть мисалы үчүн директор катары же дагы партнеру алып келсе, бирок финансовый директорун дагы инвесторлор коюп койушу мүмкүн. Бул эмне үчүн маанилүү? Анткени кандай болбосун бул көзөмөл керек. Биякта тактык деген өтө маанилүү, дисциплина деген өтө маанилүү, да? Ошол үчүн мен оюмча көп учурда ошол ишкер менен инвесторлордун ортосунда болуп аткан мамиледе булар бири-бирине мындай, кандай десем, мындай, эгерде инвестордун тажрыйбасы азыраак болсо, бул ушуга окшогон мындай, мен аны мисалы үчүн так айта албайм, аны да эле бияктан сот чечиш керек деп коюп элем да, презумпция невиновности деп коет, туурабы? Ар бир мындай ишкердин биз айта албайбыз, бул аферистке аферист эмеспи депчи. Бирок эгерде адамдын ушундай репутациясы начарыраак бар болуп атса, ага чейин дагы көп адамдардын алдап эметип атса, демек анын репутациясынан эле уже инвесторлор качышат. Экинчиден мен байкаганымда мындай тажрыйбалуу инвесторлор эч качан мындай космосту обещать эткен ишкерлер менен иштешпейт. Мынча пайыз годовыхлерге чыгарып бере алам, тигинтем дегенде жок. Ал деген бул мен үчүн бул мага деле мисалы үчүн бир сунуштар менен келсе, мен андай долбоорлорду мындай кызыл эмеге списокко кылып турам да, мындай өзүнчө киргизип коем. Ал уже мага кирбейт да. Демек, эмне үчүн? Анткени бул канча көбүрөөк силерге мындай космостун баарын обещать эте берсе, демек 90% ал жакта алдамчылык болуп калышы мүмкүн деп мага мындай сигнал да. Ошол үчүн алар эч ким андай бул жакта ошо инвесторлордун жоопкерчилиги болуш керек. Алар өздөрү кандай десем, жоопкерчилик дегенде мыйзам алдында эмес, ал адамдык жоопкерчилик, инвесторлук жоопкерчилик. Бул акчаны берип атканга чейин бул башка ким акчага муктаж болуп аткан адамдын көйгөйү. Акчаны бергенден кийин, которуп бергенден кийин бул уже инвестордун көйгөйү. Ошол үчүн акчаны берген алдында 100 жолу ойлонуп, мындай ар кандайдыр фантастикаларга ишенбей, жакшылап, анткени андай фантастикалар болбойт. Көп жердечи бизде тилекке каршы жөнөкөй адамдарыбыз дагы алгандай алдамчыларга, аферисттерге илинип алданып аткандардын себеби ошол болуп атпайбы? Мындай жана халява бар болот, эчтеке кылбайм, эс алып эле жүрө берем, анан мага болсо ошентип акча КПТ төреткен, чөйрөткөн дегендерге ишенип алышат да. Жашоодо жеңил акча болбойт. Жашоодо жеңил мындай эчтеке кылбай эле акча куюлуп келе берет деген дагы болбойт. Бул ошого мындай адамдардын ачкөздүгүн колдонуп, көбүнчө шылымдар ошого илет да.
Мен азыр Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын жанында турам. Дал ушул жерде жабырлануучулар топтолуп келип жамааттык арыз жазып атат. Султан Матиевдин жана анын бизнес өнөктөшү Айжамал Мырзабаеванын үстүнөн коллективное заявление деп коет экен. Ошол жамааттык арыз өтө ири суммадагы акчага алдап кетти деген жүйө менен жазып атышат. Бишкекте ГСУ деп коет. Главное следственное управление. Ошол жакка жабырлануучулар чогулуп бардык. Ири суммадагы алдамчылык боюнча арыз жаздык. Калгандары аймактарда. Алар дагы жакын арада келип арыз жазышат. Ички иштер министрлиги ушул ишти аягына чыгарып берет деп үмүт кылып атабыз. Арызда финансылык көзөмөлдүн дагы Матиев акчаларды кандай колдонгонун, кантип өлкөдөн чыгарып кеткенин текшерип беришин сурадык. Ушул иш аягына чыгып, эл чындыкты билсе дейбиз. Кыргызстандын адвокаттар ассоциациясынын жетекчиси Майрамбек Жумабековдун айтымында Интерпол аркылуу эл аралык издөдө жүргөн жарандарды өлкөгө кайтаруу мүмкүн, бирок изделген адам жашаган өлкө менен экстрадиция үчүн тиешелүү келишим болушу керектигин белгилейт. Национальный центр бюро Интерпола деген бар бизде Бишкекте. Анан эгерде тергөөчүгө алар кайрылса, ал ишти козгоп, айып тогузуп, мындай сумма деп, анан розыск деп коет да, жарыялаш керек да, ошол токтом чыгарыш керек. Ошол процессуалдык документтердин баарын топтоп туруп, анан биздин генеральный прокурор аркылуу ошол мамлекетке жибериш керек. Бирок Национальный бюро Интерпола ошол жакта бу, допустим, ошол Африка менен булардын ортосунда келишим барбы? Ошол именно экстрадиция деп коет да, ошол алып келиш үчүн. Ошондойлор келишимдер болсо, анан ошондо алар иштешет да. То есть Национальный бюро Интерпола алар өзлөрү кармабайт адамдарды. Ал только баягы взаимодействие кылып берет да, кезиктип. Тияк орган менен бияк органдан, правоохранительный органдарды, укук органдарын эки тарапты байланыштырып берет, анан алар уже булардын жазган каты менен через генеральный прокурор ошол айып баягы качып кеткен шектүү адамды кармап келүүгө эме жасашат да, аракеттерин жасашат. Наки, биз сиздерге Султан Матиевке байланыштуу окуяны толугу менен айтып бердик. Эми жыйынтык чыгарарда мен божомолдорго эмес, пикирлерге эмес, фактыларга көңүл бургум келип атат. Конкреттүү түрдө далили бар 10 фактыны тизмектеп берейин сиздерге. Биринчи факт. Инвестор менен түзүлгөн келишим боюнча форс-мажор болуп калган учурда деле негизги сумманы Султан Матиев кайтаруу боюнча милдеттенме алган. Айла Экспресс компаниясынын директору катары бир ай мурда айтып койсо эле, кандай гана жагдай болбосун, ошол сумма, баштапкы сумма, дивидендтер эмес, ошол инвестор салган каражат толугу менен кайтарылат деген пункт келишимде бар. Дал ошол себептен улам жанагы бизге кайрылган жарандар ишенимдүү барып Матиев менен келишим түзгөн да, бул кепилдик болуп берет деп, кепилдик берет деген таризде алар келишим түзгөн, акчаларын коркпой салып беришкен. Экинчи факт, инвестор болом дегендердин басымдуу бөлүгү Айла Экспресс компаниясы үчүн, анын өнүгүүсү үчүн деп акчасын Матиевке карматкан. Бирок иш жүзүндө Айла Экспресс компаниясы 2025 жылы 3 эле ай расмий түрдө иштеген да. Бул февраль, июнь, июль айларында иштеген. Ал эми андан кийинки айларда деле, мисалы август, сентябрь, октябрь айларында Султан Матиев кайра эле ошол Айла Экспрессти жөө келтирип, Айла Экспрессти негиз кылып туруп, келишим түзүп, инвесторлордон акча алганды уланта берген. Бул экинчи факт. Үчүнчү факт, азыркы тапта WhatsApp тайпада Султан Матиевден жабыркадым деген 18 жаран бар. Алардын эң эле аз салганы бул 1,5 миллион сом салып атат. Себеби ал ошол инвестор издеп атканда минималдуу сумманы көрсөткөн 1 миллион деп. Биздин ошол чатка кошулган, биздин материал чыккандан кийин ошо мен да жабыркадым деп бири-бирине комментарий аркылуу ошол WhatsApp группага кошулушуп, бири-бирине жазышып, анан WhatsApp группа түзүшкөн. Ал жерде WhatsApp тайпага киргенде дагы ошол Султан Матиевдин аудиолорун көрсөтүп, видеолорун көрсөтүп, келишимдерди көрсөтүп анан кирген болчу. Ошол 18 жарандын ичинен эң азы 1,5 миллион сом берсе, эң көп бердим дегени 13 миллион болгон. Анан жалпы сумма ошол чыгымдардын суммасы 40 миллион сомдон ашып кеткен. Бул үчүнчү факт. Эми төртүнчү факт. Султан Матиевдин атына катталган 6 компаниянын бирөөсү дагы 2026 жылы мамлекеттик бюджетке бир дагы тыйын салык төлөгөн эмес. Бул алардын иштебегенинен кабар берет. Алардын ичинен азыркы тапта иштеп атканы бир гана
Айла Фабрик бул балмуздак саткан ишкананын юридикалык аты. Бул ишкана эмне үчүн 1 тыйын төлөп атат? Азыркы тапта Ынтымак паркында иштеп аткан экен. Биз барып көрүп келдик көз көзүбүз менен. Эмне үчүн төлөп атат салыктарды деген суроону биз салык кызматына узаттык. ККМчектер берилеби? Кантип текшерилет? Эгерде ушундай салык төлөбөй бирок ишин улантып келаткан болсо, кандай чараларды салык кызматы көрө алат? Салык кодексине таянып деген суроолорду биз салык кызматына жөнөтүп койдук. Алар жооп берер менен, мамлекеттик орган жооп берер менен биз сиздерге бул тууралуу өзүнчө кийинки чыгарылышта айтып беребиз. 5-чи факт. Биз мурунку чыгарылышта Султан Матиев менен байланышканбыз. Бизге ошо биринчи каарман кайрылганда, миллион сомду бербей атат деп кайрылганда, биз албетте Матиевдин пикирин угабыз деп байланышканбыз. Ошол жерден ал сүйлөп берген. 4 жолу бизге калп айткан. Биринчиден июлдун аягында каармандын карзынан кутулам деген, июль өттү, мынакей август теңдеп калды дээрлик. Бул карыздан кутулган жок. Экинчи калпы, мен унаамды сатып атам, ошол унаамды сатсам дагы башка карыздарды жабам деген. Бирок мамлекеттик каттоо кызматынын сайтынан биз Султан Матиевдин намына катталган бир дагы унааны таба алган жокпуз. Бул экинчи калп болуп атат. Үчүнчү калпында мындай деп атат. Биз чалганда, телефон чалганда инвесторлордун таксанын билбейм, бирок жалпы 20 миллион сомдой карызым бар деп айткан. Ал эми бизге кайрылгандардын чыгымынын суммасы эле 40 миллион болуп атат. Бул үчүнчү калпы болуп атат. Ал эми 4-түнчү калпы ал айткан бизге: мен Айла Экспресс боюнча келишим түзгөм, өлкөдөн чыгып кеткениме байланыштуу, өзүм көзөмөлдөй албай калганыма байланыштуу региондогу курьерлер акчаларды ташып кетти. Анан келгенде, мен Кыргызстанга келгенде ал акчаны кайра кайтарып алам деген. Бирок 2025-жылдын этегинде ал өлкөдөн чыгып кетип атат. Ал эми Айла Экспресс өзүнүн ишмердүүлүгүн июль айында эле, мындан бир нече ай мурда эле токтотуп коюп атат. Бул ошол бизге берген маегиндеги 4-түнчү калп болуп атат. 5-чи факт боюнча ошондой 4 калпты айтып бердим. Эми 6-чы факт. Африкадагы 1 тонна алтын алам деп алдандым деген окуясы бул толугу менен калп окуя. Себеби алтындын баасы Матиев айткан суммадан 1,5 миң эсе кымбат болуп атат. Мындай $75 000 деп атат. Бул учактын баасын кошуп атат. Чынында бул реалдуу сандар эмес. Аны деле сиздер ачык булактардан текшерип көрө алсаңыздар болот. Мындан тышкары алтынды жөн эле жүктөп кетүү мүмкүн эмес болгондо да 1 тонна алтынды жөн эле жүктөп кетүү мүмкүн. Бул жерде толгон токой документтер талап кылынат. Тиешелүү документтер, алар туурасында буга чейин айтып кеттим. Мындан тышкары Матиев өзүнүн ошол мен аябай көп акча короттум, $75 000 жөн эле мени уктатып кетти деп атпайбы? Ошол жерде Skyflex компаниясынын чегин көрсөтүп атат. Ал жерде Skyflex деген даана көрүнүп турат, логотип көрүнүп турат. Ал эми алдындагы сандар аябай мындай көрүнбөй калганда ошол Инстаграмдагы видеосундачы. Биз Skyflex авиакомпаниясынын расмий сайтына баш багып, анын логотипин, ошол бул авиакомпания экенин ынандык, расмий түрдө иш алып барышат экен, кат жолдогонбуз. Skyflex компаниясы Угандада иш алып барат экен, чындап эле. Матиевдин видеосунун шилтемесин көрсөткөнбүз, алар шок абалда калганын айтышты. Биз эч кандай мындай шектүү, күмөндүү иш аракеттерге аралашпайбыз, биз беделдүү компаниябыз. Биз бул ишти жөн калтырбайбыз деп айтышты. Биз аягына чейин жеткиребиз, тиешелүү чараларды көрөбүз деп авиакомпания бизге расмий түрдө кат жиберип атат. Бул 6-чы факт. 7-чи факт. Султан Матиев 2025-жылдын соңунда Африкага кетип калган. Ал өлкөдөн чыгып кеткенден кийин деле инвестиция тартып, инвестор болом деген жарандардын каражатын Айжамал аттуу Кыргызстандагы бизнес өнөктөш аркылуу алып турган. Айжамал Мырзабаева ошол инвестор болом дегендер менен байланышып, алардын акчасын ошол Султан Матиевдин ишенимдүү адамы катары, ишеним кат аркылуу, доверенность аркылуу алып ишмердүүлүгүн жүргүзүп турган. 8-чи факт. Африкада Матиев жашап атам деп тарткан мейманкана, бул Катардагы эле мейманкана эмес. Конгодагы 5 жылдыздуу мейманкананы көрүүгө болот. Hilton Kinshasa деген отель, анда бир эле жолу түнөгөндүн баасы, бир эле түн өткөрүүнүн баасы $259 түзөт. 9-чу факт. Жабырлануучулар чогулуп Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына Султан Матиевдин үстүнөн ири суммадагы акчага алдандык деп арыз жазышты.
ага жанагы кошо көмөктөшкөн деп соучастница деп Айжамал Мырзабаеванын үстүнөн дагы жамааттык коллективдүү арыз калтырышты. Алар өздөрүнүн арызында ошондой эле Кыргызстандан акчалар кандай жол менен чыгып кеткен, кандай жанагындай из калтырган ошол суммалар деген сыяктуу өздөрүнүн өтүнүштөрүн дагы бул арызда көрсөтүшкөн. Айжамал Мырзабаеваны биз Ынтымак паркындагы Балмуздак соода түйүнүнөн издеп таба алган жокпуз. Соодагерлер ал 1 айдан бери жумушка келбей атканын айтышты. Жабырландым деген жарандар учурда азыркы тапта мотивге ишенбей калганын бизге айтып беришти. Жана алар Инстаграмдагы кооз видеолорун көрүп, жанагындай успешный успех деп коет эмеспи, ошолорду көрүп, ишенип, инвестор болом деп келишкен. Анан келишимге албетте ишенишкен. Алар азыркы тапта мотивди ишкер эмес, шылуун деп эсептешет. Бул туурасында бизге сүйлөп берген сөздөрү бар. Алардын көбү, басымдуу бөлүгү бир нече айдан бери, кээ бири 1 жылдан ашуун убакыттан бери өздөрүнүн салган акчасын, дивидендтерди эмес, салган акчасын гана ала албай аткан чагы. 10-чу факт. Июнь айынын соңунда Султан Матиев Африкада $1,300,000 жоготтум, ушундай күйүп кеттим, уктатып кетишти, аябай чыгым болуп атам деп айтып чыкты, видеосун тартты. Бирок бул видеого далил катары, факт катары эч бир документ тиркеген жок, эч бир жүйөнү көрсөткөн жок, жөн гана ошол видео менен гана чектелди. Негизи эле ошол бул окуя туурасында кандай пикирдесиз? Комментарий калтырып, бул видео менен бөлүшүп коюңуз. Ал эми Чекит медиа жөнүндө айтып кетсем, Чекит медианын ишмердүүлүгү боюнча биз 3,5 жылдан бери далай жалгандын жүзүн ачып, манипуляциянын жүзүн ачып, фейк маалымат менен күрөшүп, далай жалганды төгүндөгөнбүз. Биздин каналга катталып чындыкты билиңиз. Сиздер менен мен Асия Соронбаева болдум. Көрүшкөнчө.